жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин кезектеги жыйыны бүгүнкү жыйында эки маселе каралып жатат. Биринчи маселебиз үрөн жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Бул биринчи окууга демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров, баяндамачы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин биринчи орун басары Нурдин Кубанычбекович Алишеров. Экинчи маселебиз эл аралык стандартты баардык талаптарды тактоо менен таза кандуу жана асыл тукумчулуктарды каттоо, эл аралык сертификаттоо жана эсепке алуу тутумун ишке киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 16 июндагы номер 4656/690 аткарылышы тууралуу. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин биринчи орун басары Нурдин Кубанычбекович Алишеров, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри караштуу Жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментинин директору Тариел Улукбекович Жоробеков. Урматтуу депутаттар, барбыз, сунуштар күн тартиби боюнча. Жок, анда добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Рахмат, баары кабыл алынды. Анда биринчи маселе көтөрө берели, Нурдин Кубанычбекович. Саламатсыңарбы? Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар. Биринчи мыйзам долбоорун бул өзгөртүү киргизүү мыйзамга өрөндөр жөнүндө. Аталган мыйзам долбоору президенттин 21 жылдын 8 февралында мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети болуп өзгөрүлгөн. Ошондуктан бул мыйзам жогорудагы жарлыкка ылайык келтирилди. Мыйзам долбоорунун биринчи беренесинде ыйгарым укуктуу органдардын аталышын, үрөндөрдү, көчөттөрдү сертификациялоо, сортторду сыноо жана каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга ылайык келтирүү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Ошондой эле үрөн камсыздоочулардын термин аныктамасын берүү сунушталып атат. Мыйзамдын 4-чү беренесинин 1-чи пунктуна ылайык үрөндөрдүн материалдарын өндүрүү иштелип чыккан, ошондой эле экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун схемаларына ылайык схемалар боюнча жүзөгө ашыруу каралууда. Ал бардык сорттук үрөн өндүрүүчүлөр үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Жогоруда айтылганды эске алуу менен мыйзам долбоору менен сертификатталган биринчи жана экинчи репродукцияда качылашып чаңдашуучу өсүмдүктөр биринчи муундагы репродукция деп үрөн категориялар таанылып, жана экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун схемаларын так сактоо сунушталууда. Ошону менен биргеликте бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагына үрөн ташып келүүдө импорттоочу тарабынан мыйзам алдындагы акт деңгээлинде бир катар талаптарды милдеттүү түрдө сактоо талаптары жок. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын аймагына үрөн ташып келүүнү жөнгө жана тартипке салуучу ченемдик укуктук ченемдердин же эрежелердин жоктугуна байланыштуу ар кандай тобокелдиктер жаралат. Ошондуктан бул мыйзам долбоорунда ошол тиешелүү ченемдик укуктук актыны министрлер кабинетинин тарабынан бекитилет деп турат. Ошондуктан тиешелүү ченемдик укуктук актынын долбоору бул мыйзам кабыл алынгандан кийин, өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин долбоорда иштелип чыгат. Негизинен кыскача Аманкан Батырбекович ушундай доклад. Рахмат. Биринчи маселе ол чакырылгандардын тизмесин окуп коеюн. Алишеров Нурдин Кубанычбекович, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин биринчи орун басары, Мамбетов Бакыт Талантбекович, Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо боюнча департаменттин директору, Кубанычбек уулу Нурсултан, Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо боюнча департаменттин юристи. Урматтуу депутаттар, суроолор боюнча Алишер Ташбаевич. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Нурдин Кубанычбекович, мына мыйзамдын долбоорун алып келипсиздер, бирок кыска баяндама бердиңиз. Эми түшүнүп атабыз, сиз бул тармакты тейлебегениңиздичи. Бирок сиз биринчи орун басарсыз да.
баардык ушул жерге жогорку кеңешке келгенден кийин мен ойлойм сиздин деңгээлиңиз жетиштүү депчи жооп берүүгө. Эмне үчүн дегенде буга чейин биз мына суббота күнү Хаятта тегерек үстөлдө катыштык да. Тегерек үстөлдө ушул депутаттардын бардык жогорку кеңештен көп басмалдоо тобу барып келди да. Ошол жерде дагы ушундай жагдай болуп калды. Эки чоң кодекске өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип атып, бири менен дал келбеген. Жана кырдаалдар көрдү, аны министр да көрдү, башка коомчулук да көрдү да. Азыр эми сиздер айтып атасыздар, инвентаризация кылып атып, моундай өрөн жөнүндөгү мыйзамга жанагы оңдоо түзөөлөрдү киргизип атабыз депчи. Бирок бул жерде мен айтып кетет элем, сиздерде дагы эле ушундай дал келбеген жанагылар көп да жагдайлар, мыйзамдардын долбоорундачы. Биринчи суроо, мына азыр бизге жогорку кеңешке комитетке келерден мурун ушул мыйзамдын долбоору сиздердин юристтерден, правоведтерден, өкмөттүкүнөн дейбизби, Кабминден өттү, Минюстан өттү, жогорку кеңештин аппаратынан өтүп келди. Мына 4 электен өтүп, 5-чиси биз. Ушуга чейин оңдолуп атыптыр да. Сиздер мыйзамды жазганда оңдоо түзөтүү киргизгениңиздерде биринчи суроо да. Карайсыздарбы? Алишер Тажбаевич, ал боюнча бизде кабарыбыз бар. Бул концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окууда өзгөртөбүз деп сунуштаганбыз. Эми бул сиздерде жанагы дежурдук сөз болуп калды да, концепциясын кабыл алып берип койсоңуз, ошо концепциясында сиздер айта албай атпайсызбы? Бу жерде баяндама берген жоксуз. Эмне үчүн деп бир эле сөз болду, инвентаризация деп. Бул жакта жанагы түшүнүктөрдү киргизип атпайсыздарбы сиздер? Алар боюнча эмне үчүн киргизип атасыздар? Кайсы себептер менен? Ушуларга токтолуп кетсеңиз болот. Алишер Тажбаевич, бул жерде биринчиси, бул жанагы инвентаризация жүргүздүк. Анын негизинде эми бир топ өзгөрүүлөр болбодубу мамлекеттик структурада. Өкмөт алмашты, аты министрлер кабинети болуп, ошол биринчи өзгөртүү. Экинчи өзгөртүү бул ыйгарым укуктуу органдын кайсыл функцияларды аткарат, ошол боюнча өзгөртүүлөр киргизилип атат. Үчүнчүсү бул эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү уюмуна биз схемаларына кошулуп атабыз. Бул негизинен бул схемага биз 2007 жылдан бери кошулуп, аны колдонуп келгенбиз. Бул азыр мыйзамга толуктоо киргизип, ошого кошууну мыйзамдаштырып атабыз да, мындайча айткандачы. Негизги өзгөртүүлөр ушулар эле. Эми өзү мыйзам жазуунун өзүнүн жоолору бар да. Биз ошонун негизинде кабыл алып беришибиз керек. Кабыл алгандан кийин мыйзам өзү иштеш керек да. Ар бир мыйзамчы жогорку кеңештен өтүп президент кол койгондон кийинчи. Мына мисалы сиз жанагы долбоордон алсаңыз, жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы деп жанагы 6 беренеге өзгөртүү киргизип, анан президент кол коет деп жанагы чыгарган сиздердин концепцияңыздарды көрдүңүзбү? Ошол жерден 4-чү беренесинин 4-чү статьяны деп атпайсызбы? Мына уже ушул жерден эле статьялар кетти да. Ушунун башын берене деп туруп, аягында 1-чи статья, 4-чү статья, 5-чи, 7-чи статья деп эле ушул статьяларды берене деп жазып келсеңиздер болбойт беле долбооргочу? Болот. Негизги редакционный эмелерди Алишер Тажбаевич, экинчи окууга чейин биз карап чыгайлы. Эми болду. Могу жерден андан 4-чү статьясы, 4-чү берененин 1-чи пунктун карайлы. Ушул жерде сиздер жанагы түзөтүүлөрдү киргизип атасыздар да. Схемаларда оригиналдуу, элиталык, базистик жана сертификатталган деп туруп анан кийин ушул түшүнүктөрдө үрөн категориялары таанылат деп киргизип атасыздар да. Могу оригиналдуу, элиталык, базистик деген ушул эле мыйзамдын 1-чи частында жок болуп атат да, понятийный часть деп коет, же түшүндүрмө жагында. Эмне үчүн бизде понятийный частында жок нерсени киргизип атабыз? 1-чи понятийный частына киргизишибиз керек эле. Макул, эске алайлы, Алишер Тажбаевич. Болбосо азыр түшүндүрүп бериңиз. Бул элиталык деген, оригиналдуу деген эмне бул? Азыр түшүндүрмөсүн берип коеюн. Оригинальные семена — это семена первичных звеньев семенного отчества каждого конкретного сорта, полученные селекционером или учреждением оригинатором. Элитные семена — это семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян в элитно-семеноводческих и других хозяйствах. Ал эми репродукция семян — это воспроизведение сорта в процессе размножения, последующие звенья размножения элитных семян. Вот ушул туура азыр орусчасын окуп бердиңиз сиз. Ушул түшүнүктө биз кыргызча, орусча кылып туруп, мыйзамдын 1-чи жанагы статьясына дейбизби, беренесине киргизишибиз керек. Макул, эске алабыз. Андан кийинкиси,
Могу жерде сиз ошол эле схеманы карап көрүңүз. Ушул эле мен бир эле пункт менен жана кылайынчы. Могу 4-беренин 1-пунктун карасаңыз, могу кыргызчасында салыштырмалык таблицаны. Ачтыңызбы? Бул жерде сиз могу кыргызчасы менен ушул эле сиздердин жана долбоор Ал боюнча билебиз. Ал боюнча да бул жака киргенден кийин өзгөртөбүз дегенбиз. Ал боюнча кабарыбыз бар. Ошо кабар эмес, булар мисалы силер буга чейин авторсыңар да, ушул мыйзамды өзүңөр алып чыгып атасыңар. Андан кийинки силер могу пункт Б-сын карасаңар, 5-абзац инспекциядан өткөрүлөт деген сөздөрдөн кийин үрөн участоктары жана мөмө жемиш питомниктер ошондой эле деген сөздөр менен толукталсын деп атасыңар. Ушул эле жанагы сравнительный дейбизби, салыштырмалык таблицасына карасак, кыргызчасында дагы, орусчасында дагы, могу мыйзамдын долбоору менен дагы дал келбейт да. Буга эмне дейсиз? Бул боюнча Алишер Ташбаевич бул жака кирип атканда тастыкталды бул кемчиликтер. Анан бул жактан өзгөртөбүз. Бул азыр биринчи окуудан өтсө, экинчи окууга чейин өзгөртүп алып келели. Экинчи окууга эми мыйзам жанагы регламент бар да, сиздер киргизе албайсыздар да. Сиз сунуш берип атпайсызбы ошолорду тактап? Ооба, эми мен мисалы бу жерде биздин коллегалар деле баарыбыз берип атып, ушу тажадыкта башында эле мыйзамды алып келерден мурун жакшылап карасаңар, ошо ийгиликтен өтүп аткан деген ойда. Могу жерде уят болбостончу. Анан кийин могу жердин жана салыштырмалык таблицаны алсаңыз, 4-берене, дагы эле ошо 4-берененин 2-барагында карасаңыз, могу жерде киргизип атасыздар да, үрөн сортторунун репродукциялоонун саны ОСД-нын эрежесинин ылайык бекем чектелет деп туруп. Анан кийин жазып атасыздар да, республика алып келүү максатына кыргыз селекциясынын үрөн сортторун депчи. Могу мисалы мыйзамда долбоорунда жок болуп атат. Эскисинде да, жаңысында бул түшүнүк каяктан келип чыкты? Башка эле бир мыйзамдан көчүрүп койгондой болуп калыптыр да. Макул, эске алайлы, Алишер Ташбаевич. Редакционный жактан оңдоп Жок, бул редакционный эмес бул. Бул мыйзамга дал келбеген жерлер болуп атпайбы? Кандайча редакциялык? Редакциялык мен түшүнөт элем, бир жанагы жерин туура эмес жазылып калып, же болуп бир тамга жанагылар түшүп калса. Бул жерде редакциялык эмес болуп атпайбы? Бул жакта жаңы түшүнүктөр кирип атат. Мыйзам жазгандан кийин точка запятойына чейин туура келиш керек да, дал келиш керек. Ар бир түшүнүктөр киргизип аткандан кийин биз ошолорго баяндамасын беришибиз керек. Эмне үчүн киргизип атабыз депчи. Башка мыйзамдагыларды эле алып жазып алып анан кийин бул редакциялык дей берген туура эмес го. Эми о мыйзамдарыңыздар чийки да, бул жерде отуруп алып туруп аябай иштеш керек болуп атат. Баш аягына чейин жанагы оңдоо түзөлөрдү киргизиш керек. Болгону 6-беренени да жаза албапсыздар да. Анан менде дагы суроо да. Ушул департаментте баш аягы менен министрликте канча киши иштейт? Ишмердүүлүгүн алып барат. Бизде министрликтерде жалпысынан эми мамлекеттик жана мамлекеттик кызматкерлерди. Мамлекеттик кызматкерлердин саны 9500 киши. Ушунун ичинен ушул департаментте үрөн боюнча. Департаментте 87 киши. Областтарды кошкондобу? Жалпысына 87 киши. Мына ушунун бир мыйзамды жаза албастан отурасыздар да. Эмне үчүн дегенде мына кечетен бери интернет булактарында жана башка жакта чоң талкуу болуп атат да. Биздин Абдулла Ташиевич деген бир багбаныбыз бар да. Өзү жанында 2 эле жардамчысы бар. Өзүнүн каражаты менен сиздердин жумушуңуздардын баарын жасап бүттү да. Мисалы ошол киши жаз келгенден бери, эрте жастан бери ар бир областта график түзүп алып, элдерге түшүндүрүү иштерин, кайсы үрөндү, кайсы бак даракты эгиш керек, кайсынысы үнөмдүү болот, түшүмдүү болот деп баардыгын түшүндүрүп, кече президентке чыдабай кетти окшойт, кайрылды да. Өзүнүн баракчасынанчы. Монтип жазып атат, айыл чарба багбанчылык тармагын мага бергиле 5 жылдын ичинде 1 миллион гектарга жерге бак отургузуп беремин деп. Жалгыз сөзү. Буга эмне дейсиз? Эми ар бир киши бизде мындай өзүнүн эмесин оюн айтканга укуктуу да. Аны
мен так эмес так эмес деп айта албайм. Жок, эми бул жерде мисалы 86 кишибиз отурат, же могу мыйзамды жаза албайбыз, же багбанчылык менен жана алек эмеспиз да. 86 киши ушул мамлекеттин стратегиясын ушул боюнча багытында жумушту алып барыш керек эле да. Азыр сураңыз сиздин сурайынчы, Нурдин Кубанычбекович, ушул 86 биздин кызматкер, мамлекеттик кызматкер планы боюнча канча жолу жылдын башынан бери эл менен, коомчулук менен жолугуш өткөздү? Ал боюнча Азырбакыт Талантбекович өзү так айтып берет го. Бирок негизинен Алишер Тажбаевич туура айтып атасыз, туура маселе көтөрүп атасыз. Бизде мына 2022 жылдан баштап бир топ жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу аябай көбөйдү да, 2 эсе деп көбөйдү. Ошондуктан бул сапат жагынан туура эле сын айтылып атат го деп ойлойм. Ошол сапат жагына анан биздеги централдык аппарат, негизинен ушул централдык аппаратта юридикалык бөлүм аркылуу өтөт, ченемдик укуктук актылардын баары долбоорлор экспертизадан. Ошондуктан азыр ошол юридикалык бөлүмдү күчтөө боюнча азыр сунуштарды бергенбиз. Аскарбек Сапарбековичти да ошол дополнительно бир штат алып, ал жака күчтөөсөк, ченемдик укуктук актылардын мына долбоорлорун иштеп чыгуу жылдан жылга көбөйүп атат да бизгечи. Ошондуктан мындай кылдат иштеп эме кылганга биздин кызматкерлер кээ бирде жетишпей калып атат. Алдын толук мойнунга алабыз. Мен бир жагынан туура айттыңыз, Алишер Нурдин Кубанычбекович. Мындай да, бизде 2 жылда эмне үчүн могу мыйзамдардын көбөйүп кетти, мыйзамдык актылардын өзгөртүү, түзөтүүлөр, инвентаризация деп атпайсызбы? Бизде деле ушундай жумуш көбөйдү бул жерде жогорку кеңеште. Эмне үчүн дегенде бизде башкы жанагы мыйзамыбыз дейбизби, конституция өзгөрдү. Конституциянын негизинде башкаруу формасы өзгөрдү. Ошонун негизинде биз бүт мыйзамдык актыларды ошого конституцияга алып келип атабыз. Ошон үчүн бардыгыбыз эле ушундай авралдык режимде иштеп атабыз. Бирок ошого бардыгыбыз жоопкерчиликти алып келгенбиз да, сиз дагы, министр дагы ушул жерге мен татыктуумун, билемин, тартып кетем деп. Биз деле мисалы элдин элегинде өткөндө айтканбыз, биз ушул жерге жогорку кеңешке барганда мыйзамдарды жазабыз, өзгөртүү, түзөтүүлөрдү киргизебиз, коомду оңдойбуз, мамлекетти өстүрөбүз, өнүктүрөбүз деп келгенбиз да. Анан кийин могунда көбөйүп кетти деп эле ар бир алып келген бир мыйзамыңарды көрбөдүм 1,5 жылдын ичиндечи. Что бир так эле өтүп кеткенчи, бир суроо талапсызчы. Азыр эми биз буну кошумча штат сурап эме кылган жокпуз башка жактанчы. Биз өзүбүздүн жана ичибизден структуралык өзгөртүү кылып туруп, ошол ичибизден эле штат жылдырып күчөтөлү деген ойдобуз да. Бул кошумча штат сурадык деп. Биз мисалы сиздерди могу кабинденби жанагысынан коомдун жанагындай ишмердүүлүгүнө киргизген акыбыз да жок. Ал эми өзүңөрдөн, ал Акылбек Үсенбековичке кайрылып, башка жактан штат аласыңарбы, же нанимайт этип келесиңерби, же жанагы кыласыңарбы, это силердин ишиңер. Бирок могу жерде мыйзам алып келгениңерде мыйзамды так жазып келишиңер керек да. Мыйзам так иштеш керек жогорку кеңештен өткөндөн кийинчи. Эртең эле ушуларды мыйзам түзөтүүлөрү боюнча бизде контролдо болот. Кантип аткарып атасыңар өзгөртүү түзөтүүлөрдү депчи сурайбыз, ошону делечи сурап атабыз. Алишер Тажбаевич, толук кошулам. Эми мүчөлүктөр жумушта болуп атат. Аны толук моюнга алабыз. Анан мен жана айткан өзгөртүүлөр дейли, сунуштар ошол кемчиликтерди жоюу максатында болуп атат. Могу ушул департаментти айтсаңыз башкармалыгын келишсин. Могу жерде отуруп туруп башынан аягына чейин биринчи окуудан кийин биз оңдоо түзөөлөрдү киргизип берели. Рахмат. Рахмат, кийинки суроо үчүн Акбөгөн Дүкеничте. Фамилияңыз ким болот? Алишеров Нурдин Кубанычбекович. Мен картайып калган бу, что-то фамилияңызды таппай жатам мына жерде. Программада? Ошо бир жерде бар ошо мыйзамды, Нурдинов дегенди жөнөтүп атабыз. Ошол жактайт мыйзам деген бир жерде барбы? Жо жөн эле сизди берги коюп эле көчөдөн кармап эле доклад кылдыртып атабызбы? Бар. Бул азыр Фамилияңызды страницасын мына кайсы баракта кайсы жерде экенин эле айтып коюңуз болду. Официальный документте ошо өкмөт сизди жөнөткөнүн эле. Сайтта негизинен бул сайтта көрсөтүлдү. Кагаздарды сиз келдиңиз да. Эми о жерден киргизип атканда сураныш керек да, сен кимсиң? Сизди бирөө жибердиби же сиз анда мындай кылбайсыздар ага?
Мен жардамчымды жөнөтүп койбойм азырчы. Ордума голосовать этип тура берет. Давайте мындай кылайлык. Мыйзам менен кетейлик. Эгерде өкмөт жөнөтсөчү, бирөөнү жөнөтсүн да мындай фамилиясын жазып. А бул киши, например, азыр докладчик экенин биз каяктан билебиз? Ашер Ташбаевич, Акбөгөндүкөнович, мына демиргечи баяндамачыда дагы өкмөттүн жазылган, өкмөттүн берген кагазында. Бар. Кайсы жерин ошону сурап атам да мен. Мына бар. Фамилияңыз барбы? Күн тартибинде турат Алишеров. Подпись барбы? Премьердин. Министрликтен бирөө катышат деп эле жазылып турат, фамилиясы жок эле. Анан эмне деп атабыз биз? Андай болбойт. Өкмөт токтомунда фамилияны конкретно айтыш керек. Бул бир, экинчиси, сиз жанатан бери айтып атасыз, өзгөртөбүз, анан мынтебиз депчи. Сиз укугуңуз жок, сиз даже өкмөттүн мүчөсү эмессиз да. Ал деген кайра ошонто айтардын алдында азыр жок дегенде премьерге чалып албайсызбы? Ай ушинтип атышат, өзгөртөйүнбү депчи. Анан өкмөттүн атынан мен өзгөртүп салабыз, анан мынтебиз дегениңиз өтө туура эмес. Мен оюмча жок дегенде айтсаңыз, согласовать этейин, далашт этейин депчи. Анан жөн эле келип алып туруп, эгерде бир депутат болсоңуз, эле жогорку соттун төрагасы болсоңуз, анда айтсаңыз болот, потому что өзү демилгечи. Депутат деле өзү. А сиз болсо, заместитель болсоң, бу жерде жок болсо, ошол үчүн урматтуу төрага, мен ойлойм, докладчиктерди так жазыш керек да, өкмөтчү. Чечим чыгарып атканда фамилиясын жазып коюш керек. Ким келет депчи. Анан биз жөн эле өзүбүз эле отуруп алып эле, чын эле бул докладчик деп отура бергенде деле болбойт. Анда давайте депутаттарды, жардамчы консультанттарыбызды жиберип коелук биякачы. Отура берсин, бу жерден добуш берип элечи. Мен оюмча буну докладчикти жөнөтүш керек. Биз принципиальный кээде позициябыз болуш керек, сиз как төрага. Ушундай жокпу, кайра жөнөтүш керек. Өкмөт чечим чыгарып туруп, фамилиясын коюп туруп, ошондо докладчиктер бир ай мурун, жарым ай мурун даярдана баштайт. А мындан министерстводон чыгат, приемныйдан ким бош болсо ошого кагазды берет да жөнөтүп коет. Анан бул жаш балдар берге келип алып уят болуп отурушат. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде айта албайт. 1 саат мурун, 2 саат мурун эле берип коет экен кагазды. А эгерде бул токтом чыкканда жок дегенде бир 2-3 жума болот эле, даярданганга мындай убакыт болот эле да. Ошол үчүн көп депутаттарга, көп замминистрлер жооп бере албаган ошондон болуп атат. Рахмат. Акбөгөндүкөнович, биз 5-күнү отдел менен сүйлөшкөнбүз. Негизги долбоор боюнча докладчик министрдин, Айыл чарба министринин өзү болчу. Биз 5-күнү Кабмин менен сүйлөшкөнбүз. Кабминде сүйлөшкөндө ушул Айыл чарба министринин биринчи орун басары Алишеров Нурдин Кубанычбек деп баяндамачыга чектелген да. Жок, биз сүйлөшкөн дегенде мен сүйлөшүүдө жок болчумун. Биз деген комитеттин атынан эч кандай отдел сүйлөшө албайт. Депутатпыз да биз. Анан биздин атыбыздан отдел сүйлөштү, алардын аттан зам сүйлөштү, анда эмне кылып отурабыз бу жерде? Ошол үчүн мен оюмча момундай мыйзамдарды конституцияны бузбашыбыз керек. Докладчикти четко. Биз депутат келгенде баягы келбеди, көрбөдүңөрбү? Депутат жок экен деп атлашт этип салдык. Анда айтыш керек болчу, жардамчысы келип туруп доклад кылыш керек болчу да. Ана мен оюмча өтө туура эмес болчу, потому что кеп келгенде эмес, кеп муну балдарда. Буларды подвайт этип атат. Келгенден кийин бошун эле жөнөтүп коет экен. Даяр эмес келишет байкуштар. Анан биз берин чабабыз буларды. Элдин көзүнчө шылдың кылабыз. Эмне кылган уят болуп кетип атышат. 1 жума вакыт берип койгондо булар. 1 жумада кичинекей законду түм эле 5 эмеде изучать этип келмек. А кээде карабайсыңар, даже өзүнүн мындай башка тармактагы замдар баян айтпадыбы? Башка тармактагы замды да жөнөтүп коет экен. Ошол үчүн мен оюмча бир жолу ушинтип койсок, кийинкиде даяр болуп келет эле да баары. Негизи Акбөгөндүкөнович, анда биз комитеттен чечим кабыл алышыбыз керек. Если докладчикти министр деп берсе, министрди гана өзүн гана чыгышыбыз керек. Ал докладчик эмес, ал президенттин чечими да, өкмөттүн чечими. Анан биз өкмөттүн чечимин өзүбүзчө кыла албайбыз. Өкмөт айттыбы, тиги министр деп. Демек, министрди угушубуз керек. Өкмөттүн өзү зам министр десе, зам начальник отдела десе, мейли жардамчыны жөнөтө, жардамчыны угайлы. Кагазда кандай болсо ошону угушубуз керек да. Бул кагазда такыр докладчик жок экен, карасаңыз. Докладчикта эменин өкмөттүн токтомунда жок. А жанагындай зав. Отдел бирөө жөнөткөн бул туура эмес.
Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Акбөкөн Дүкенович туура айтып атат. Кагазга кимди жазса ошону угушубуз керек. Министр жок болсо күн мурунтан отдел менен отдел иштеш керек да. Бизге алып келген кагазыңарда министр жок да, гана министр. Министр жок болсо муну күн тартибинен алып коюш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мыйзамды бүгүн кайра жибериш керек. Себеби ушул бойдон кабыл алсак жогорку кеңештен өтпөйт. Onu оңдоп, түздөп туруп, кайра күн тартибинен алып туруп, кайрап келди. Мен сунушум ушул, ушуну күн тартибин добушка коюңуз, мыйзамды кайра тартсын дагы, оңдоп, түздөп туруп, кайрап келсин. Рахмат. Да, президенттин өкүлүнө берели сөздү. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Акбөкөн Дүкенович, сиз айткан маселе туура, биякта бул өкмөттүн токтому менен эмес, бул сопроводительный письмо менен бекитилген. Министр эми бул орун басары именно ушул тармакты курировать эткен киши да, ошон үчүн Алишер Нурдинович келген да. Анан сиз айткан маселени бул бүгүн Алишер Тажбаевич көп маселе көтөрдү. Бул министрдин орун басары айткандай, биз даярбыз сиздер менен иштешкен, кандай маселе болбосун деген маселени айтты да. Туура айтасыз, бул өкмөттүн инициативасы бар, депутаттардын инициативасы бар, мыйзамда жазылган адамдардын эле инициативасы бар да. Ошон үчүн сиз туура көрсөңүз, бүгүнкү күнү концепциясын эле колдоп берип турсаңыз, анан экинчи окуусуна министр биз өзгөртө албайбыз, сиздер менен иштешкенге даярбыз да. Балбак зарылыкка. Мисалы сунуш бербей койдук экөөбүз. Үчөөбүз бербей койдук. Эмне кыласыңар анда? Чийки сырой мыйзам өтүп кетет да. Даже жогорку кеңештен айтабыз да биз өткөрбөш үчүн. Мону өткөрбөгүлө, бул сырой, бул чийки дейбиз да. Анан сага эмне кереги бар, 6 айга кайра алып кетип. Андан көрөк бүгүн тартып койгонуңдагы бир жумада оңдоп, күн тартибинен алып туруп, бир жума оңдоп, Алишер Ташбаев менен баарыбыз менен иштегиле да, бир жумадан кайрап келгиле. Анын эмнеси бар экен? Уступкага барбасаңар, тирешпегиле биз менен. Биз тирешкен жокпуз, Аманкан Батырбек. Биз сиздерге жардам берүү иретинде мына туура жолду көргөзүп атат Алишер Ташбаевич. Андан мен айтып атам, күн тартибинен алып койгула Аманкан Батырбек. Өкмөткө дагы бир жардам берели Минчилкозго. Эми баарыбыз эле бир өлкөдө жашап атпайбызбы? Негизи Акбөкөн Дүкенович, биз мындай бул токтом менен антип чыгып келбейт го, биз андайды көрө элекпиз да. Негизи күн тартибине бекилип эле анан докладчик деп, баяндамачы деп жазылып турат бияктачы, Айыл чарба министри Аскарбек Сапарбекович деп турат. Мен оюмча аппарат өзүңөрдүн эле биякта ошибкаңарда сиздердин катачылыктар кеткен. Анткени бизге докладчик, баяндамачы Аскарбек Сапарбекович деп бергенсиңер. Бул жакта төрагада докладчиктин аты жазылып турат, бияк кишинин зам министрдиги. Жана ошонун баарын эле таратып койсоңор болот. Ошон үчүн мындай вопрос болбойт. Сиз туура эмес кагазды карап атат окшойсуз. Жок жерде. Жок. Мына Жапаровдун Биз колгонун аппараттыкын карасаңыз, айтып атабыз бул. ушу Жапаровдун Комитеттин аппарат, биздин комитеттикин. Аппарат биякта күн тартибинде маселени карап, баяндамачын жазып атпайбы биякта. Бүгүн каралчу маселе, 2 маселе. Биринчи маселе боюнча баяндамачы Аскарбек Сапарбекович деп жазылып турбайбы? Биз бул боюнча 5-нчи өкмөттүн токтомунда жок да. Өкмөттүн токтомунда андай бизге андай келе элек го, өкмөт токтому менен баяндамачы деп бекитилип келе элек да андай. Жок, болуш керек ошондой. Потому что анда биз деле мынтип коелук. Демилгечи депутаттар деп элечи. Фамилиябызды жазышыбыз керек да Демилгечи. Демилгечи министрлер кабинети деп келип атат. Туура, анан кийин жок, алар докладчикти определять этет да. Биз, допустим, эгерде депутаттар тобучу мыйзам жазса, аягына жазып коюп атабыз. Демилгеч бул докладчик депчи. Докладчикти коюп атабыз да. А бул жерден, например, эми бул киши докладчик экенин биз каяктан билебиз? Өкмөттөн келиш керек да. Жок, күн тартибинде биздин аппарат иштеп атат да, ошол баяндамачыны бекитип. Мейли, урматтуу төрага, мен анда мен де барайын да, жардамчымды жөнөтүп коеюн, ошол жерде комитетте отурсун. Акбөкөндүгө жооп берип коеюнбу? Анакей эменин 3 мартта Акылбек Жапаровдун каты турат биздин төрагага. Кыргыз Республикасынын Конституциянын 85-биресе ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна үрөн жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жиберем. Жогоруда аталган мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунуштоону Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрине жүктөйм деп турат.
расмий. Жок, анда сунушту эле добушка койбойм бу. Аманкан Батырбекович, Күн тартибин алып койчу балбазарлыксын. Аманкан Сунуш Батырбекович, келчү. урматтуу депутаттар, эми бул жерде туура эле маселе көтөрүп атасыздар. Бирок бул жерде негизинен баягы принципиальный вопрос жок да, көбүнчө редакционный болгондуктан колдоп кийинки сунушуңар менен өзгөртүү процессти жаңа токтотпой алып кетсек деген сунуш болуп атат. Да, Султан Бадашевич. Менде берде баяндамачыда деле сөз жок да. Мына Алишер Ташбаевич бир топ эмелерди айтты, замечанияларды. Балбазарлык үч колдоду аны. Бул жерде булар тирешип атпайбы? Берде мындай болуп атат да, инициатор кабинет министр сельского хозяйства бияка келгенде эптеп алып келип коеттар да, анан кийин экинчи эмеге өткөрүп алып туруп, анын бүт баардыгын биздикилер оңдойт да. Бул инициатор болгондон кийин өздөрү оңдош керек да. Анан балбазарлык туура айтып атат. Ал жакка барып өтпөй калып жарым жылга кеткиче бир жумага нары жылдырып, азыркы замечаниялардын баарын оңдоп туруп алып келсе биз проблема өтөт да биринчи окууда. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Ошого азыр балбазарлык иштин эмесин добушка коюп эле эме кылалы. Бул азыр өздөрү тырышып атат, өздөрүгө өздөрү эле кылып атат. Чынын айтканда. Анан эмне булардын инициатив кылган баарын биз отуруп туруп до конца доводить этиш керекпи? Инициатив оңдош керек да до конца. Конкретный эле предложениялар киргизди. Барып оңдоп келсиндер. Бир жумадан кийин алып келсе биз проблема өтөт. Ошондой да. Жакшы эле нерсени айтып атат да экөө тең азыр. Да, соны дош коем, урматтуу президенттин өкүлү. Бул маселе боюнча бул биринчи жолу көтөрүлгөн жок, биз мурда да көтөргөнбүз. Жана эки Акбөкөндүгөнчү айткандай, жана бизге жиберген баяндамачаны жиберген болсо өкмөттүн токтому чыкканда ошону так жазылсын. Бүгүнкү күндө ошол маселе көтөрүлүп атат, так жазылбагандыгы үчүн. Сиз Кабминге Акылбек Үчтөмечке барып айтсаңар, баяндамачаны ушул берген бизге катка төраган атына жазып атат, ошону так жазып берсин. Бул биринчи маселе. Экинчи маселени жана эки баяндамачаны жиберип атканда, жана биз 3 күн мурда документ таратышыбыз керек. Силер мурунураак ошол бир жума мурун ошону тактап койсоңуздар. Ким баяндамачы болот? Министр десеңер министр келиш керек. Биринчи зам десеңер биринчи зам келиш керек. Муну тактап туруп бергиле. Бизге берген мына маалыматтар боюнча эки гана болот. Биринчи берген маалыматыңар боюнча министр деп жазып атасыңар, а бүгүнкү баяндамачыга биринчи орун басар деп берип атасыңар. Ошол жерден бул жерде биз мына регламент боюнча талаш тартыш болуп калып атат. Ушуну так жазып бергиле, биз ошо менен так сурагандай бололу. Керектүү мыйзам болсо министр өзү келсин деген маселени да коюп атышат. Ошон үчүн муну Кабминге бүгүн жеткизсеңердер. Анда урматтуу депутаттар, мен балбазарлык иштин сунушун добушка коюн, бүгүн күн тартибин алып коюу боюнча ушул маселе боюнча. Добушка коюн, добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок, анда бул маселе gün tartibinен alındı. Ekинчи маселе көтөрүлөлү. Урматтуу депутаттар, экинчи маселебиз эл аралык стандарты бар талаптардын сактоо жана таза кандуу асыл тукум жылкыларды каттоо, эл аралык сертификаттоо жана эсепке алуу тутумун ишке киргизүү жөнүндө Кыргызстан Жогорку Кеңешинин 2016-жылдагы токтомун аткарыш тууралуу. Урматтуу депутаттар, бул 2021-жылы баягы мурунку 6 саатта чыккан токтом экен. Токтомдун сурогу биз муну мындан узартылбайбыз. Бул боюнча биз артка кайрыганбыз, же муну бүгүн маселени жеринен карап чыгыш керек. Бул маселе боюнча маселе баягы стандарттык бар талаптарды сактоо менен таза кандуу асыл тукум жылкыларды каттоо деп атпайбы? Бул жерде ал маселе боюнча маселе болгон эмес. Бул жерде ошонун ичине ипподромдор кошулуп кеткен экен. Бул центральный ипподромдор, Ысыкөл ипподрому, Каракөл ипподрому, ошол жерде маселе чыккан экен, ошонун баарын карап чыксы деп. Биз баягы күнү комитет менен баягы көчмө жыйын кылганда Ысыкөл районунда болдук. Бул маселе менен бир жуманын ичинде биз кайра карап, бир айдын ичинде кайра карап чыгат деген маселеге келгенбиз. Бирок токтомдун мынакей суроогу бүтүп атат, ошон үчүн кандай чечим кабыл алабыз деген маселе турат да. Iya. Talkulayla anda sözlü bayandamaçı vereli.
Аманган Батырбек, баяндамачы Тарел Улукбек чанды. Болот қазір бұсын баяндамадан келе бербейлі қазір сөзге астыру. Өзі эле баяндамачы, қазір өзі анан кейін Тарел Улукбекович. Иә. Макул. Урматтуу Аманган Батырбек, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги 23-жылдын 16 январындагы Жогорку Кеңештин агрардык суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде 21-жылдын 16 июндагы эл аралык стандарттардын талаптарын сактоо жана таза кандуу асыл тукум жылкыларын каттоо жана эсепке алуу тутумун киргизүү жөнүндө токтом тууралуу берилген тапшырмалар боюнча төмөнкү маалыматты берет. Биринчи пункт боюнча Айыл чарба министрлиги 22-26 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын таза кандуу жылкыларды өнүктүрүү программасы иштелип чыгып, азыркы учурда министрлик жана ведомстволор менен макулдашуу процессинде. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 22 июлундагы асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартиби токтомунун негизинде Айыл чарба министрлигинин 22 жылдын 2 февралынын буйругу менен түзүлгөн мамлекеттик комиссия аймактардагы жылкы өстүрүүчү чарбаларга изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен 36 чарбага, анын ичинен 10 таза кандуу, 16 жаңы кыргыз, 9 орус таскак породаларын өстүрүүчү чарбаларына асыл тукум статусу берилди. Таза кандуу асыл тукум жылкыларды селекцияда кеңири колдонуу үчүн ээп алкагында 3-чү өлкөлөрдөн алынып келинген асыл тукум жылкылары үчүн нөлдүк бажы төлөмү коюлган. Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институту жалпы асыл тукум малдын генетикалык изилдөө жана генофондунун базасын түзүү боюнча Беларусь жана Орус Федерациясынын илимий изилдөө институттары менен келишим түзүлдү. Мындан тышкары 24-жылдын министрлик сунушунун негизинде Корея эл аралык кызматташтык агенттиги менен Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун өнүктүрүү жана модернизациялоо жөнүндө 5 жылдык гранттык долбоордун негизинде заманбап генетикалык, бул ДНК деңгээлинде изилдөөчү лаборатория куруу боюнча сүйлөшүүлөр ишке ашырылды. Курулуш 24-жылдын январь айынан башталат. 22 жылдын февраль айында республиканын чабандестерине 2 жумалык тренинг өткөрүлүп, мындан ары чабандестердин Европанын чабандестер менен мектебинде окутуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Экинчи пункт боюнча 22 жылдын 16 апрелинде министрлер кабинетинин тескемесине ылайык асыл тукум малын лизингке берүү боюнча асыл тукум малдын асылдуулугун жогорулатуу максатында 7 жылга 6% жеңилдетилген насыя 1 жылдык каникулу менен асыл тукум малды сатып алууга мүмкүндүк берилди. Үчүнчү пункт боюнча жылкылардын таза кандуу породаларын мамлекеттик асыл тукум китеби боюнча иш жүргүзүү үчүн Борбордук Азия эл аралык эксперти адиси чакырылып, жүргүзгөн иштердин натыйжасында эл аралык эксперт оң баа берилип, эл аралык паспортторду берүүгө уруксат берилди. Жана Кыргыз Республикасы учурда EMBSL'de таза кандуу жылкылар боюнча байкоочу катары эл аралык мамлекеттер аралык комитеттер тизмесине киргизилди. Таза кандуу жылкылардын Студбук эл аралык стандартка туура келген мамлекеттик асыл тукум жылкылар китебинин паспортун түзүүгө макулдугу берилди. Жогоруда көрсөтүлгөн эл аралык стандарттарга ылайык республикада таза кандуу жылкы өстүрүүчү чарбалар текшерилип, жылкы өстүрүүчүлөр жана 22 жылы туулган кулундар каттоого алынган. 5 пункт боюнча Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу этно маданиятты, ат спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик ишкананын ишмердүүлүгү жүргүзүлүп келет. Ишкананын балансында ат майданы бар. Ат майданын Кыргыз Республикасынын аймагында 1, 2 жана 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунун Бактуу Долоноттуу айылында жайгашкан ат майданда эл аралык ат чабыштар өткөрүүгө ат чабуу аянтчасын кайра куруу үчүн жана сертификациялоо үчүн финанс каражаты керектелет. Бактуу Долоноттуу айылындагы ат майдан мамлекеттик ишкана, бирок өзүн өзү каржылоодо
экендигин белгилеп кетүү зарыл. Бүгүнкү күндө ат майдандын карызы 23 миллион сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын оюн зоок иши жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу максатында жумушчу тобу түзүлүп, учурда мыйзам тийиштүү министрликтер менен макулдашууга жөнөтүлгөн. Тотализаторду толук кандуу иштетиш үчүн ветеринардык карантиндик зонасын ачуу муктаждыгы да бар. 6 пункт боюнча бүгүнкү күндө Маданият министрлиги Маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын карамагында Жалал Абад облусунун Тел-Тору, Ош облусунун Төлөйкөн, Ысык Көл облусунун Каракол шаардык ат майдандары бар. Аталган ат майдандардын ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн департамент тарабынан жылына 4 миллион сом каралат жана анын негизги бөлүгү айлык манаянасына кечиресиңер, оозум куруп апарат. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Баткен облусунун Халмион жана Нарын облусунун эмгекчил аймактарында жаңы ат майдандары куруу үчүн департамент тарабынан 160 тонна металл конструкциялар жана 4000 даана пластмасс отургуч болуп берилген. Республикалык улуттук ат спортун координациялоочу жана уюштуруучу ролду Аргамак федерациясы, Жокей клубу, Көкбөрү федерациясы жана жылкы тарабы жылкы чарбаны колдоо, күлүктүү жана классикалык спорттун өнүктүрүү долбоору жана Кыргыз Республикасынын таза кандуу асыл тукум жана спорт жаатындагы жылкы чарбаларын өнүктүрүүдө Айыл чарба министрлиги жана Кыргыз Жокей клуб биргеликте бирдиктүү база түзүү жана эл аралык стандарттарга киргизүү иштерин ишке ашырылып келет. Жана 7 пункт боюнча 23 жылдын 14 мартында Кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институтунун базасында асыл тукум жылкы чарбаларын жана 22 жылдын 31 октябрын менен дагы токтому менен асыл тукум чарба статус алган жана алууга кызыктар чарба жетекчилерин малды монитировкалоо, зоотехникалык асыл тукум эсепке алуу жана өкмөттүн 516 токтому менен бекиген асыл тукум карточка журналдарды жүргүзүү боюнча окутуу жүргүзүлдү. Жогорку кеңештин токтомунда көрсөтүлгөн пункттар боюнча берилген бардык тапшырмалар иш жүзүнө ашырылууда. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин тарабынан коюлган тапшырмалар аткарууга алынгандыгына байланыштуу токтому көзөмөлдөн алып салууну суранабыз. Кечирим сурайм, орозо убагында бир аз оозум куруп атат. Рахмат. Мен экинчи маселе боюнча чакырылгандарды окуп коеюн. Алишер Нурдун Кубанычбекович, Рыскулов Канат Бактыбекович, Кыргыз Республикасынын министрликтерине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик төрагасынын орун басары барбы? Канат. Абдымовун Айбек Тынчылыкович, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт департаментинин директору. Бул жерде Жоробеков Тариел Жоробек, жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментинин директору. Кедейбаев Наралы Мамаш, жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментинин бөлүм башчысы. Бул жерде. Анда суроо жоопторго өтөлү. Бул маселе боюнча көп маселе бар. Урматтуу депутаттар, суроолор боюнча. Да, Жанбек Султанович. Рахмат, Аманхан Батырбекович. Менде суроода асыл тукум жылкыларды жана асыл тукум мал боюнча алып келүү боюнча жана лизингтер боюнча кандай болуп атат? Ошо кимде берилип атабы, алып келинип атабы лизинг? Акчасы каралганбы, канча алынды ошол? Былтыры жанагы айыл чарбасын өнүктүрүү, айыл чарба комплексин өнүктүрүү долбоору кабыл алынган. Жалпысынан 9 бизде продукт жана азык түлүк коопсуздугуна кирген. Кошумча 1 миллиард сом ушул лизинг программасына бөлүнүп берилген. 1 миллиард сом. 1 миллиард сомдун ошол 500 миллион сому айыл чарба техникинин лизингине и 500 миллион сом ушул айыл чарба асыл тукум мал чарбасынын лизингине деп бөлүнгөн болчу. Бөлүнгөн эмес, бул каралган 7 жылга. 6% менен
2022 жылдын аягында ошол 50 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн, ага 107 баш асыл тукум мал алып келинген былтыры. Быйылкыга азыр акыркы маалымат боюнча ушул Айыл банкта 421 азыр заявка түшүп, ошол азыр каралуу процессинде. Асыл тукум мал алып келген. Канча миллион? 50 миллион десеңер былтыркы жылы, 50 миллион сом. Ошо канча баш алынып келди? 107 асбой эле 107. Кыргызстан боюнча. Ооба. Ушул 50 миллион сомго 107 баш болгондо асыл тукум эмес, мындай эле малдар болуп калат го да. Бул жерде эми маселе эмеде болуп калды. Жана акча каражаты кечирээк бөлүнүп калды. Ошого освоениясы азыраак болду. Негизи асыл тукум деп таануучу документтерди кандай кылып алат жеке жактар? Ушундай суранычтар бар да, азыр ошо бизди да көрүп аткан шайлоочулар бар, ошо суроолорду да берип атат да. Асыл тукум чарбачылык жана лицензияны алуу, болсо асыл тукум экенин таануу паспортун кандай алат малдардын? Ошонун жолдорун түшүндүрүп берсеңиздер. Асыл тукум чарбасын статус алуу бул атайын талаптары бекитилген. Урматтуу Жанбек Султанович, Министрлер кабинетинин токтому 2015 жылдын 22-июнунда ошол Кыргыз Республикасынын асыл тукум заводдору жана фермаларга статус ыйгаруунун жана ажыратуунун тартиби жөнүн бекитүү жөнүндө токтом. Жок, силер ошо асыл тукум статусу бар чарбалар канча бар бизде? Бизде жалпысынан 141 чарба бар. Иштеп атканын айткылачы азыр. 141. Жеке жактар за границадан эгер ошондой асыл тукумдарды алып келе турган болсо, бул жакта паспортун жасатканга ошол чарбаларга кайрылабы же өздөрү министрлик силер жасап бересиңер буну? Биринчи ирет булар бизде райондук агрардык башкармалыктар бар, ошол жака кайрылышат. Ушул талаптар жана мен айткан токтомдогу көрсөтүлгөн талаптардын негизинде. Андан кийин документтер топтолуп министрликке келет, министрлик тарабынан ошол тиешелүү чечим долбоору даярдалат. Жок, азыр бул таможнядан кирип келгенде аларды кандай кыласыңар да? Аны ким тозуп алат? Ошолор каякта регистрация кылат? Асыл тукум киргенде. Процедуралар боюнча азыр Дарья Укбек толугураак жооп берет. Маалымат берип кетейин. Каландаров Мыктыбек, мал чарба жана ветеринария бөлүм башчысы. Бул жерде асыл тукум сырттан келгенде атайын ветеринарный карантинге турат. Карантинге тургандан кийин биздин жана 516 токтомдун негизинде 3 жылдык көрсөткүчү көрсөтүлгөн чарбаларга ошол талаптар бардыгы ошол токтомдо көрсөтүлгөн. Карточкасы болуш керек, журналы болуш керек. Бардык ошол журналдарды жүргүзгөн гана чарбаларга андан поголовье башы да көрсөтүлгөн, канча баш болуш керек. Ошолордун негизинде асыл тукум статусун ыйгарабыз. Ыйгарган күндө дагы булар жергиликтүү элге пайдасы тийсин деген максатта асыл тукум чарбага статус берип атабыз. Ал жерде көрсөтүлгөн 5%га чейин элдерге сатуу, реализация болуш керек. Саткан күндө алар өздөрү максаттуу ишин. Мен суроомо түшүнбөй калдыңар. Биздин жарандар сырттан ушундай таза кандуу жылкы, уй баласын алып келерде ушундай проблемалар жаралып атат дейт. Биз киргизип келип биздикин асыл тукум деп тааныбайт, биз паспорт ала албай атабыз. Анткени биякта статусу бар чарбаларга барып, ошо жерге туруш керек экен дейт. Алардын уруксаты керек экен дейт. Ушул чынбы калп, ошону айтып койсоңор. Анан ушунун процедурасын айтсаңар, келген жарандар кандай кылып ошол паспорттарды алат? Бул жерде эң негизги эле көйгөй фермерлердики. Жанагы учетун жүргүзүүдө. Сырттан келген малдын документин талап кылыш керек болчу, сатып алган фермер. Ал жерде талап кылбай келип, бул жакта документ жасоо кыйын болуп атат. Бул негизги зоотехниктин жумушу. Туулган торпоктун атасы ким, энеси ким деген маалыматты дайындаш керек болчу. Ошонун негизинде ал малдын сырттан алып келет да, ошондой документи менен алып келген. Ошонун паспорту менен алып келсе, бул жактан ошону регистрация кылып, бул Кыргызстандан келип, ошонун паспортун жасаганга биздин ошо асыл тукум статусу бар чарбалар бербей жатат дейт да. Учетко ким отурат, ошону айтып болчу. Ал сырттан келген документи менен алып келет ал ители. Бу жерден учетко ким отурат, ошону эле айткылачы. Сырттан келген малдын документи менен келсе, бизге ошол жарайт. Ошол малдын документи сырттан келгени боюнча. Биз ошону карап туруп,
сырттан келген малдын документин жаратабыз. Силер ага асыл тукум таза кандуу деп паспорт бересиңер, регистрация кыласыңар. Статус бересиңер. Статус берет. Чарбага берилет статус. Чарбага. Малдын өзүнө бербейсиңер документ. Малдын өзүнө сырттан келген документи менен келсе ал асыл тукум болот. Бүгүнкү күндө ал документи жок келгендер деле болуп атат да. Түшүнүктүү. Экинчи суроом, Каракол ипподром боюнча эмне болот атат? Мэрияга өткөзүп берүү боюнча маселе көтөрдүк, карайбыз дегенсиздер да. Мен Гүлдөран орунбасар. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жаныбек Султанович, бул Каракол боюнча, ипподром боюнча азыр мэриясына өткөрүп берүү жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок бул жактан биздин позициябыз мэрияга бербей эле коелу деп атабыз. Анткени жергиликтүү органдарга берип салсак, алардын мыйзамына жараша алар Каракол ипподромуна тиешелүү 47 аянты 44 гектар жер бар. Анын ичинен Каражал айыл аймагында 67 гектарга жакын айдоо жерлери бар. Ошолордун жеке менчиктерге өтүп кетүү мыйзамы бар. Ошол себептен биз мамлекеттик орган болгондуктан өзүбүз деле кармап турганыбыз жакшы болуп турат да. Анткени бизден ушундай жеке ишкерлерге жерлерди менчикке өтүп кетүүсү жок да. Силер ошондон кооптонуп атасыздарбы? Ооба, ошол жагынан кооптонуп атабыз да. Урматтуу орунбасар, силер дагы мамлекеттик органсыңар, мэрия дагы мамлекеттик орган. Мэриянын жанакыл депутаттары чечим чыгарып эле чечим чыгарганда ал менчикке ал жерди бере албайт. Сиз кичине туура эмес жообун айтып атасыңар да. Силер деле ошо субарендага берип атасыңар. Мэриянын чечими менен деле субарендага. Биз бербей элебиз да. Биз же бербесеңер, же иштетпесеңер, же акча бөлбөсөңөр кантип иштейт? Мен ушу таң калам да. Биз Көчө мырзанын жыйында болуп келдик, Жаныбек Султанович, Караколдо. Көлдө болуп келдик. Эмнеге кармап отурасыңар? Мен ушу таң калам да. Же өзүңөр иштетпейсиңер, же мамлекеттен акча бөлүнбөйт экен, же ремонтко бөлүнбөйт экен акча. Андан тышкары реконструкция болгондо Ысыкөл областынын Ысыкөл районунда жана чоң ипподромдон берилген темир тезектин бир Караколго берилип, бирөө да жок. Аягын таппай атышат азыр. Ал туура эмес маалымат. Менде мындай, анда сиздер быйыл Айбек Тынччылыкович, сиз айтсаңыз, быйылкы акча маселесин карайсыңарбы? Акыбалын сиз өзүңүз билесиз да жакшы. Билебиз. Ошону кандай кылабыз? Эгер мэрияга бербесеңиздер, акча бөлүп берүү жана ремонт иштерин. Ооба, бул азыркы учурда биздин астыбыздагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекцияга баш ийет. Ал дирекция азыр сиз айтып аткан жанакыл талаш жерлердин соту болуп бүтүп, биздин толук кандуу өттү. Ошол 67 гектарга ар кайсы чөптөрдү, эгиндерди эгип, алардан түшкөн акчага ошол эле Каракол шаарындагы ипподромундагы жайгашкан малдардын тоют жемине жумшалат. Анан бул жылы биз аракет кылабыз. Жаныбек Султанович айткандай каражатты бөлүп, календардын планга киргизип, буюрса ремонт иштерине дагы акча бөлгөнгө аракет кылабыз. Ал жакта да көзөмөлгө алыңыз. Ал жакта андай мал деле жок ипподромдочу. Анан ал жерлер суп арендаға берилип эле келатат бүгүнкү күндө. Мен билген маалымат. Анан даже суп арендага алабыз деген дыйкандар дагы ошо ипподром жасап беребиз деген да кызыктар адамдар болгон бир кезекте. Бирок ошол жактагы директорлукпи, ошол ипподромду караган башчылыктар берген эмес, анткени алар өзлөрүнүн кызыкчылыктары бар экен да. Бирөө жеке жактарга бербей коюшкан. Бирок алар башка бирөөлөр менен иштешип атышат да. Кандайдыр бир деңгээлде алар себилип, каралып, ошо жерлер бар. Мүмкүнчүлүк чоң, ал жерди карап койсоңор, жакшылап көзөмөлгө алып коюңуз, сизден сураныч. Хорошо. Сиз жакшы билесиз, ошол жердин жараны катары жаңы жумушка келдиңиз. Сизге ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Да, азыр Айбек Тынччылыкович иштегениңизге сиз жакында эле келдиңиз, туурабы? Ооба. Сиз мага жооп берип атасыз, сиз туура эмес айттыңыз, суп арендага берилген жок деп. Биз ошол жерге барып, көчмө жыйын кылып, жеринен көрүп келип айтып атабыз. Биз аны жөнүн айткан жокпуз, аны суп арендага бердиңер деп. Азыр суроо болот, азыр элдер берип жүрсүң, аны азыр көрөбүз да канча мамлекетке берип атканыңарды.
Да, суроо, урматтуу депутаттар. Да, Султан Байдаршевич. Мен бул боюнча суроом жок. Традиционный өзүм суроом берейин. Теке секиректи ишке ашыруу боюнча кандай болуп атат? Султанбай Абдрашевич, бул боюнча азыр кыскача маалымат берип койсом анда. Султанбай Абдрашевич, буга чейин календардык планы бекитилген. Сиз ал боюнча кабарыңыз бар. Азыр календардык план боюнча жумуш алып барылып атат. Негизги акыркы маалымат бул жерде расмий тилде жазылып калыптыр, расмий берсин болобу? Данный проект включен в титул «Перечень водных объектов для финансирования на 2023 год». Сумма 50 миллионов на данный год предусмотрена. На проектные изготовительные работы в целом предусмотрено 500 миллионов сомов. 8 апреля 2023 года по данному вопросу главный инженер Бешекеев и сотрудник проектного института Кыргыз-Судолбор вылетели в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с проектным институтом Хуанхэ. Ошондо Султанбай Абдрашевич, биз жанагы бекитилген календар боюнча азыр 3-чү пункт подготовка программы выполнения проектно-изыскательных работ келдик. Бул жерде пункт Б подготовка сметных расчетов даярдалды, подготовка материалов конкурсной заявки даярдалды. И азыр пункт Гга жеттик, создание консорциума для выполнения проектно-изыскательных работ. Ошол максатта Кытайга учуп кетишти. Азыркы учурда ошол жакта жүрүп атышат. Азыр ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат проектный институт менен Хуанхэ. Негизинен биздин жана сунуш боюнча азыр 50-50 аткарабыз деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул айдын аягына чейин ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп бүтсө, консорциум түзүлүп, мындан аркы ошол регистрация и госзакупка, мамлекеттик сатып алууларга берилет. Кыскача маалымат ушундай. Рахмат, видите, умеете же работать, да, когда хочется. Анан экинчи суроом жана Акталага барып келбедим кече. Ошондо жанагы үрөөндү 46-50 тонна үрөөн жатат да. Жанагы барды черный списокто экенин дагы кара тизмеге кирип калыптыр банктардын. Ошол үрөөндү эч ким ала албай атат экен ал жерде. Дыйкандар кара тизме. Кече мен жыйында деле среда өткөн четверг эмеге кайрылдым эле министрлерге. Ошону кантип чечебиз деп. Анын үстүнөн иштейбиз деп ошону не кылабыз, кандай кылабыз эми? Ошол 50 тонна турат. Алар азыр апрелде албаса кийин уже майда кеч болуп калат го. Ооба, эң туура маселе азыр үрөөндөр боюнча. Султанбай Абдрашевич, бул маселе боюнча мындай түз эле кайрылсам, мен банктар менен түз мен иш алып барам. Азыр Айыл банк менен Резко банк менен ушул эмелер боюнча. Мага эле түз кайрылса, биз жолун карап бербейлиби? Анткени ал жерде кара тизмеге түшүп калган болсо, ал жаранды чыгарыш, ал жерден бир топ орчунду болот да. Башка жолдорун карап берели. Неме, бу жерде мындай да, Нурдин Кубанычбекович, вообще жанагы туура эмес жол менен кеткенсиңер да. Вообще товарный кредитти банк аркылуу эч ким бербейт эч качан. Банк өтөн мындай эмеде силер анын колуну кайрып эле берип атасыңар. Алардын максатыңар эле ошолор, товарный менен берип туруп, акчалай алабыз деген максатта эле банкка берип атасыңар. Бул мындайча айтканда силердин эле кызыкчылыгыңар болуп атат да, даже государствонун эмес, жеке бирөөнүн эле кызыкчылыгы болуп атат бу жерде. Понимаете? Ошондуктан ал товарный кредит менен бергенден кийин товар менен эле кайтарылыш керек ол, особенно үрөөн. Үрөөнгө особенно ошондой да, эмени акчалай требовать этсеңер болот, жага жер семирткич там анандай мындайларды. А үрөөндү сону көбөйтөбүз деп берип атпайсыңар. Значит, жанагы элитаны берсеңер, биринчи репродукцияны жыйып алышыңар керек да. То есть силер жолуңар туура эмес да. Ошондуктан муну башка жолго өтүш керек. Себеби деген жанагы кредитный кооперативдер бар, кредитный союздар бар. Ошону түзүп, ошону жой бербедиңер бардыгына. Ошол аркылуу именно үрөөндү, именно ошол аркылуу. Ошондон силер кайсы баада алдыңар, кайсы эме менен беребиз, мааниси жок болуп калат да. Эмеге, дыйканга. Дыйкан үрөөн менен алат, үрөөн менен кайтарат.
Ошондо мааниси болбой калат. Ошондон кийин 100 сомдон алсаңар ала бергиле. Самый главный ал силер кымбат алып туруп менин мойнуга жүктөп атасыңар. Аябай кемчиликтер көп да. Сиз өзүңүз финансистсиз да, туурабы? Вот экономист. Это непосредственно ваше. Мен кече деле киргиздим. Мунан баш тарткыла банк аркылуу таратканыңарды үйрөндү. Туура эмес бул, вообще туура эмес. Силер банктардан берди мындай эме болуп алгансыңар да, кандайдыр бир групповой кызыкчылык эле да, банкты да кызыктырып алгансыңар. Үрөн менен берип, акча менен алып. Эймейт, болгондо да кымбат баада аласыңар, анан ошону зордоп бересиңер ал деп. Анан ал киши анан кийин 34 сом үрөн ала турган адам ошону алып атат. Эймейт, анда акча менен бербейсиңер кредитти. Акча менен бергиле, анан акчаны сатып алсаңар, анан акча менен талап кылгыла. Ошондуктан бул туура эмес. Муну тез арада оңдош керек. Анан сен ар бири менен отдельно сүйлөшүп, ал жерде 500 миңден ашык фермер бар. Бардыгы менен өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Же кандай? Индивидуальный чечет. Это что за государственный подход такой? Жок, ал жерде силер системаны оңдоо, системаңар туура эмес. Система жайылтуу жана үрөндөр жайылтуу системаңар туура эмес. Бул элдин да кызыкчылыгы эмес. Мамлекеттин да кызыкчылыгы эмес. Бул исключительно бир группанын эле кызыкчылыгы. Здесь вы просто делаете деньги, используя государственные деньги. Понимаете? Мамлекеттин акчасын алып, ошол жерде бизнес кылып атасыңар. Пайдасы жок. Мына буга чейин башка азыркы эми башка областтар бүтүп калды жана үрөн иштери. Ошолор кара тизмеге киргендер албай эле калыштыбы? Башка областтарда, банктын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Ал жерде эми негизинен токтом чыккан. Токтомдун негизинде 3 жылга чейин деп атабыз. 3 жылга чейин ошол 4,5% менен берилет да. Ошол суммасын эсептелип. Анан ким Нурдин Кубанычбекович, мен сизге айтып атсам, туура эмес кылып атасыңар десем, дагы эле ошону жок, аны защищать эткен жок. Значит, ошолго чейин кабинет министрге чейин чыгып кетиптир да. Султанбай Абдулашевич, мен айтарым мындай да, азыркы колдоо болгон институттар, мүмкүнчүлүк ошол институт аркылуу, банктар аркылуу гана болчу. Сиз айткан азыр сунуштарды биз как раз азыр үрөн фонду боюнча иштеп чыгып атабыз, ошол фондду жүгүртүү ичинде. Ошол долбоорго карасак болот да. Азыркы учурда бизде колдонулуп аткан инструменттер только ошол банктар аркылуу гана мүмкүнчүлүк берет экен. Ошондуктан ошол банктар аркылуу баягы ишке ашырабыз деп. Кайсы инструменттер жөнүндө сөз болуп атат? Ошол лизинг жана эмеге кредитке деген үрөндү да лизингке берип атасыңар. Же эмне деп? Лизинг эмес, кредитке, товарды кредит деп атпайбызбы? Товарный кредитти банк аркылуу бербейт эч качан. Силер колуну кайрып эле же кызыктырып алгансыңар, же колуну кайрылгансыңар. Себебен бул мен силерге дагы айтып атам, силер эле дагы эле эме кылып атат. Силер бүт бар жокту өлтүрүп атпайсыңарбы? Бүгүнкү күндө билесиңерби? Айыл жерлерде 90% баардыгы банкка карыз. Бул не то что кара тизмеге, даже карызы болсо дагы ала албайт да. Түшүнүп атасыңарбы? Анан кийин бул жерде бүт баардыгы эми андай кылып коюп, мындай кылып коюп, индивидуальный чечкениңер, это означает сверху процент аласыңар. Биз азыр вот для чего делается это. Мен айтайын дегеним, булар коррупционный схема силердики деп атамын. Муну оңдогула, баш тарткыла мунан десе, дагы эле жок, мана постановление, мана менин бүт бар жок, мен закондоштуруп алганбыз деп атасыңар да. Мен айтайын дегеним, законным образом грабите народ. Туура, Султан Абдурашев, мен айтайын дегеним, азыр биз жаңы долбоор кылып атабыз. Үрөн фондун түзүү боюнча, ошол долбоордун ичинде механизмдер как раз иштелип чыгып атат да. Качан кыласыңар? Бул туура эмес, экинчи жылы уже ушундай кылып атпайбыз. Негизинен бизде былтыр эле угуп турсаңар, былтыр эле ушул проблема менен уже сталкиваться эткенсиңер. Бул проблема былтыр эле пайда болгон. Ага чейин деле пайда болгон. Ошону билип туруп жасап атпайсыңарбы? Бул коррупционный схемаңардан баш тарткыла. Болбойт мындай. Бүт бардыгы зыян келтирип атасыңар. Бүт бардыгы. Дыйкандарга да зыян келтирип атасыңар. И мамлекетке да зыян келтирип атасыңар. Кече мен министрге айттым, дагы эле карабайсың, мен кайра сурап атам, атайлап. Эмне кылып атасыңар? Значит, баш тарттан деген эмеңер жок. Оюңар жок баш тартайын деген бул жерде. Баш тарткыла мына, бул коррупционный, чисто коррупционный схема бул. Инструмент, так называемый банковский кредит, он тоже коррупционный. Значит, силер банкты да уже кызыктырып алгансыңар. Эмесем банктар эч качан буга барбайт.
мындай боло турабыз. Это лишние заботы. Буларга мындай банктын иши эмес бул. Как финансист, если вы понимаете. Булар только акча менен иш кылыш керек булар. Товарный кредит менен чатагы жок булардын. Товарные кредиты, коммерческие кредиты, производство өздөрү берет. У них есть специальные свои отделы, которые занимаются непосредственно товарными кредитами. Бу дүйнө жүздө ошондой. Ford маркасы бар, эмеси барбы, автомобильный барбы, сельское хозяйство, бүт барды өзү таркатат, товарный менен бере турган болсо. Понимаете? Түшүнүктүү. Силердин эмеңер жок. Ошондуктан эмне кыласыңарбы? Баш тартасыңарбы? Быйыл эми болду? Жок дегенде 24-төн баштап азыр ошол долбоорду. Азыр нарын көлдө деле, по-моему, сүйө келек, туурабы? Же нарын деле калдыбы? Жок дегенде нарынды бирдеге кылып дыйкандарга таркатып бергиле. Мойнуңарга аласыңарбы аны? Кандай кыласыңар? Таркатып бергиле. Ал жерде 90% барды карызга батып бүткөн бар жагы. Эгер мунан баш тартпасаңар, эч качан үрөнүңөрдү ала албайт. Ошон давайте ошону үстүнөн мен муну дагы сурай берем. Бул дагы традиционный мен суроом болуп калды экинчиси. Рахмат. Нурдин Кубанычбекович, Султанбек канын бир жолун ойлоп чыккыла деген маселени айтып атат. Бул биринчиси, экинчи жагында айтып коелу, ошо үрөн керек деп алып туруп, ордунан сатып ийгендер да бар. Үрөндү үрөн катары колдонбой, ошону алып туруп арзан баа менен сатып коюп, мен төлөбөйм, эмне кылсаңар ошого ала деген да маселелер бар. Ошон үчүн жолун ойлоп чыккыла деген маселени айтып атат. Айша Ташбаевич кийинки суроо берчүн. Бербейин дедим эле, бул жакта могу анан кийин бул жакта кичине Нурдин маалындачы Корея эл койка менен сизчи кантип ашырылды, кайсы грант берилди, жогорку кеңештен ушул грант ратификациядан качан өттү? Негизинен бул 5 жылдык грант анан ишке ашырылды эмес. Бул жерде азыр негизинен макулдошуулор жүргүзүлдү. Ишке ашырылышы 24-жылдан башталат деп кийин коштум, Алишер Тажбаевич. 24-төн баштап ишке ашырылып. Мына могу эми дагы сиз кагаз окубаганыңызда, мына 14-чү азыр сиздер сопроводительное письмо башка деп атпайсыздар. Мына Министерство сельского хозяйства деп Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги 18/7/146. Могу жерде Раматов Марат Садинович, министрдин орун басары, бизге официалдуу түрдө жазып атат. Могу жерде жазып атат. Караңыз, 2-чи барагында, 3-чү абзацта сүйлөшүүлөр ишке ашырылды деп атат бул дагы. Курулуш 2024 январь айынан башталат деп атат. Мен ошого сурап атам. Качан бизден бул ратификациядан өттү ушул? Бул жакта коомчулук угуп атат, башкасы угуп атат. Тактоо иретине сурап атам мен силерден. Жебет элекпи? Суммасы кандай? Ооба. Мен жанында жок экен бул маалыматты. Мына министрлик берсин анда, могу жерде айтып атпайбы? Силер туура эмес айтып атасыңар, башка кылып атасыңар. Айбек тынччылык иш, айтыңыз. Бул сиздин тармак. Бул жагын мен тактайын, жаңы эле жумушка келгендиктен бир аз маалыматтар жок эле. Тариел Улукбекович, сизди. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул жерде бизге берилген маалымат боюнча 7,5 миллион долларлык суммадагы проект экен. Анан жанагы кайсы этаптагы боюнча менде азыр маалыматым жок. Куруу иштери кирничтин базасында ошол жанындагы аянт бөлүп берилүү максатталууда. Мына дагы эле баягы эле кайдыгерлик да. Сиздер мына келип атасыздар,
жанагы токтомдун көзөмөлдөрүн алып бергиле деп атасыңар. Биз макул деп атабыз. Булар боюнча чечимдер кабыл алган. Суроо бербей эле коелу, могу ипподромдор боюнча башкасын. Ошол чечим негизинде кетейли деп баратабыз. Ал жерде баяндамаңар дагы туура эмес да. Же толук маалыматыңар жок. Жөн эле могу элди алдамай болуп атат да, могу жерден коомчулукту. Ошонун негизинде берди бизди да алдап атасыңар. Ишке ашырылды, башка болду деп. Андан кийин могу Маданият министрлигинечи, мына силердин берген маалыматыңар боюнча айтып атасыңар. Мындан сырткары могу Каракөл ипподрому боюнчачы биз өткөндө аябай чоң жанагы суроолорду көтөрдүк ал боюнча. Мына могу жерде жазып атасыңар. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Баткен областынын Халмион жана Нарын областынын эмгекчил айыл аймактарында жаңа ат майдандары куруу үчүн департамент тарабынан 160 тонна металл конструкциялар жана 4000 дана пластмасс отургуч бөлүп берилген дейт. Ушулар каякта? Азыр эмгекчилде дагы, Халмиондо да ипподром эмес, ал жерде аттын таказы жок. Каяка кетти могу 160 тонна металл конструкция? Ким жооп берет? Ушул эле сурооду берет эле могу президенттин өкүлүнөчү кийин. Кана Айбек Тынчылыкович. Ооба, туура айтасыз. Бул Халмион айыл өкмөтүнө Баткен областына 80 тонна, анан 2000 тонна отургуч жөнөтүлгөн. Булардын актылары бар. Ошол айыл өкмөтүнөн келишип, бул ФУГИ аркылуу дагы комиссия түзүлгөн болчу. Анан Нарын областына караштуу эмгекчил айыл аймагына дагы 80 тонна 2000 штук отургуч жөнөтүлгөн болчу. Булардын баарысын бир сыра тактайбыз. Так жөнөтүлгөндө актылар бүт барысы бар. Бул жерде такташтын кереги жок болуп атат. Ошол эле Караколдон туура эмес чыгарып кетти деп машинесинин жанагылар номерлерине чейин көрсөтүп, коомчулук уже интернет булактарынан жана башкалардан бир нече кайрылуу жасады президентке, жанагы өкмөткө. Жок деп туруп көрсөтүлгөн жерди тартып, видеого тартып, эмгекчил жана башкалар көрсөтүп атат. Ипподромдо жок, темир тезекте жок, отургучтарда жок деп атат. Каяка кетти? Ким алып кетти аны? Маалыматыңыз болсо айтыңыз. Болбосо бул жерде демагогия кылып, могу жерде кагаз түрүндө жанагыбыз бар дегениңиз бүт барды эле кагаз түрүндө жылып атат берди. На самом деле берки могу жерде металл конструкциялар, темир тезектердин бардыгы жок болуп кетип атпайбы? Ошол эле Чолпон Атадан чыккан жанагы ипподромдун жанагы конструкциялары жоголуп кетип атат. Кээ ушундай болуп атпайбы? Бул мамлекеттин, элдин мүлкү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Маалыматыңыз барбы, жокпу? Маалыматыбыз бар. Биз сизге кагаз түрүндө жөнөтүп коебуз. Актылардын бүт баарысы бар. Кол коюшкан бүт эмгекчил айыл аймагыдагы, Халмион айыл аймагыдагы бүт баарысы акт менен кол коюшуп, бүт кагаздары бар. Биз сизге кагаз түрүндө баарысын берип коебуз. Анан Омуркан Батырбек ушул боюнча өткөндө да чечимге киргизген элек, могу ипподромдор боюнчачы. Азыр президенттин өкүлү отурат, өкүлчүлүктөр отурат, ушуларга да протокол тапшырма берсеңиз, тийиштүү органдар ушунун баардыгын тактап беришсин. Эмне үчүн дегенде азыр чоң суроолор бар да бул боюнчачы. Рахмат. Алишер Ташбаевич, биз баягы көчмө жыйынды сүкөлүгүнө сүйлөшпөдүк. Именно ушу ипподромдор боюнча бир айдын ичинде кайра карап чыгып ушул жерден чечим кабыл алабыз деген чечим чыгардык. Анан урматтуу Айбек мырза, негизи Алишер Ташбаевич туура айтып атат. Чыккан металл чыккан, бирок Караколго, Нарынга жеткен эмес. Анын түбү жок уже. Бул 2 жылдан бери созулуп аткан, 2-3 жылдан бери созулган маселе. Жок металлыңар. Силер бар актысы бар деп атасыңар, ким жооп берет анда? Көрөбүз, анын жеткени боюнча азыр бир айдын ичинде биз бул маселени кайра чечим менен карап чыгабыз. Анан актыңарды алып келгиле, ким алганын, ким көргөнүн. Металл жеткен эмес ордуна. Анан бир нерсеге мен таң калганым, бүгүнкү күндө жана өзүбүз алып калабыз деп атасыңар. Негизи жергиликтүү бийлик эле өткөзүп берсеңер болмок. Биз ошол жерден Караколдун мэри менен дагы сүйлөштүк, губернатор менен да сүйлөштүк. Алар баланска кабыл алганга акча бөлгөнгө дайын экен. Муну эми мен силер министрлер менен да сүйлөшкөнбүз, бир айдын ичинде кайта карап чыгабыз, Алишер Ташбаевич. Да, кийинки суроо үчүн жаалдын поездиничте. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Бизде азыр канча асыл тукум чарбасы бар? 141. 141, Анан азыр мындай суроода, эгерде биздин жеке ишкерлер Польшадан же башка мамлекеттерден ушул асыл тукум аттарды алып келип калса, аларга да берилеби жанагы акча? Лизингке? Ооба.
берилет. Лизингке тапшырса Анан булар ээптин алкагында таможня төлөмдөр жок азыр, жок. Төлөнбөйт, Ооба. Анда дагы бир суроо. Россиядан келип аткандаргачы жана Орловский парадылар берки милдерди алып келип атпайбы биздин жаранда? Алар товарный эмеде келип атабы же элитный эле келип атабы? Асыл тукум боюнча эле. Лизингке негизи ал жерде чектөөлөр жок. Чектөө жок, Чектөө жок. Андан мына азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, Султан Абдурашидке, Хуанхэ проектный институтка КНР мамлекетине кетти деп атпайсызбы? Ушуга бизде Араванда да суу сактагыч баштабайбыз деген оюбуз бар. Быйыл долбоорго кирди. Биздикиде барбы, жокпу? Ал боюнча мен маалыматым жок экен. Кийинкисинде Бул боюнча Султанбай Абдырашидович кийинки отурумда карайбыз деген ушул маалыматтарды алып келди. Бизге да берип коесуң да? Макул. Макул, рахмат. Менде суроо жок. Кийинки суроо үчүн Балбазарлык иште. Урматтуу төрага, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, Айбек Тынчбекович, сиз эми жаңы келдиңиз. Ипподромдорду эски советтик калган системадан чыгарышыбыз керек. Караколдогу ипподромду ат майданын билесиз. Ар кайсы жагынан тешилип, талкаланып калган. Анын Каражал айыл өкмөтүндөгү 67 гектар жер боюнча дагы мындай деген мен сунуш силерге берет элем. 67 гектар жерди Каражал айыл өкмөтүнө бериш керек. Себеби аны ипподромдо бага турган малыңар жок. Ал айыл өкмөттүн жерин эски система менен жөнүнө алып жүрөсүңөр. Караколдогу ат майданын жаңы заманбап ат майданын алып келиш керек. Ал жердеги ошол жердеги аттарды бага турган сарайларды элдерге ким алам десе арендага бериш керек, өзүлөрү багыш керек. Эмне үчүн биз багышыбыз керек? Ат майданы ал жердеги ат майдандар боюнча саясатыңарды өзгөртүшүңөр керек да. Чолпон Атадагы ат майданы, эң сонун ат майданы курулган, азыр четинен талкалана баштады. Bunday уникалдуу ат майданы Орто Азияда аты өтө аз. Эгер буну аз тез аранын ичинде биз Чолпон Атадагы ат майданына көңүл буруп аякты оңдобосок жакында жоготобуз. И так Бишкекте ат майданыбыз жок. Аны самофинансирование хозрасчетко өткөрүп коюп турсуңар, ал ат майдан аны алып бара албайт. Азыр мына Бишкектеги Аккула ат майданы бүт талкаланып, аварийный ситуацияда турат. Ошонун үстүнө отуруп алып, президент бүткүл өкмөт мүчөлөрү немени көрүп атат. Оюн зоокту. Кулап кетсе эмне болот? Ким жооп берет? Ал мен мэр болуп, аппарат жетекчи болуп иштеп турган убакытта эле анда заключение бар. МЧС эч ким отурбаш керек, эч ким кирбеш керек деген. Мен таң калып атам, эзгөө кантип ошого уруксат берип атат президенттин, өкмөт башчыларынын, башкалардын ошого отурганына. Бул өтө коркунучтуу нерсе, ага барбаш керек. Ал ат майдан кайра акча таап курулганга чейин 2-3 жыл өтөт, Чолпон Атадан колдонуш керек да. Көкбөрүн ошол жактан өткөрүш керек. 31 август, 21 март, эми көп болсо 2-3 эле бир майрамда массалык түрдө өткөрөт экенбиз, Чолпон Атаны колдонолу. Тегерегинин баарындагы инфраструктура бар, отелдер бар, пансионаттар бар, элдер ошол жакка барып жатат эле. Эми Чолпон Атаны азыр талкалабасак эртең кандай күн болот? Ал жерде эң сонун уникалдуу сонун ипподром турат, ат майданы. Керек болсо азыр кыйналыш ушулда Бишкекке ипподромдун курбай кое туруш керек. Ошону колдонуп туруш керек Чолпон Атаны. Андан кийин Каракол боюнча айталы. Караколдо дагы аябай сонун уникалдуу, сонун өзүнүн орду турат. Эми ошону тиги Каражал айыл өкмөтү үчүн мэрияга өткөрүп бербей, мэрия иштетиш керек да ат майданында. Каракол мэриясына өткөрүп бергиле. Каражалдагы 67 гектардын Каражал айыл өкмөтүнө бергиле, элдерге берсин ошол жердегини. Караколдогу ат майданды мэрияга берип туруп, ал жерден жакшынакай местный бюджетке мына өкмөт канча акча бөлүп атат, сонун акчаларды бөлүп атат. Ошондон ал жерде оңдош керек. Эми биз кыргыз ат жандуу, атка жакын, жылкыга жакын элбиз да эми. Мына Баткендеги, мына Ореки нарындагы баардык ипподромдордун баарын өзүңүз мында жана ат спортторуна берип, өкмөт акча бөлүп, болбосо спонсорлорду таап, ошону курушубуз керек. Чолпон Атадагы ат майданын убагында курган да өкмөт. Эми ошол мурунку курган өкмөт ат майданын азыркы өкмөт талкалабаса эл эмне дейт?
Ошон үчүн мен сиздерден суранамын да, ошол ат майдандар боюнча Аманкан Батырбекович, бир сыйра дагы бир комитет өкмөткө тапшырма берели, баарыбыз жардам берели. Эми анын хозур расчет болбойт азыр. Хозур расчеттон ат майдандарына хозур расчеттон өтө аз акча түшөт. Уникалдуу жакшынакай нерсени талкалап алсак болбойт да. Ушунун баарын иретке салып, мына ореки өкмөт саясатын жүргүзүш керек да эми анын. Чарбалык иштерин эмес, биринчи саясатын алып барыш керек да. Мындай кылалы, тигиндей кылалы деп иретке салып берип койсоң калган чарбалык иштерин башкалары жүргүзө берет да. Айтса эле жаман көрөсүңөр. Туура эмес айтпайбыз да. Биз силерге душман эмеспиз да. Бир командабыз да биз. Ошону иретке мыйзам чыгаруу органы менен аткаруу бийлиги эри шаркак иштесе көп жакшылыктарды алып келет. Анан айтсак эле айткандын оозу жаман боло бербейт да. Рахмат. Кийинки суроо үчүн Асатбек Канатбековичке берилет. Рахмат Аманкан Батырович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Эми жакшы маселе коюлуп, жакшы маселе каралып атат. Мен ойлойм, ушул баягы жыйындын жыйынтыгы менен ушул маселелер чечилип калса кандайдыр деңгээлде Кыргыздын бул баягы бир улуттук оюндарына бир чоң салым кошкон болуп эсептелет да. Анан эми мен учурдан пайдаланып ушул Айбек Тынчылыкович, сиз жаңы эле дайылды алдыңыз, Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Бул жерден эң чоң мындай бир Кыргыздын желегин желбирете турчу чоң бир мындай бир кызматка бардыңыз, жоопкерчиликтүү. Мен ойлойм, баягы сиздин буга чейинки кылган эмгектериңизди, ушул баягы тажрыйбаңызды ушул бүгүн колдонуп, Кыргыздын спортуна бир чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Себеби бул спортто дагы ушунчалык бир саясатташтырылып кеткен да. Ушундай бир саясат чоң ичинен, сыртынан көрүнгөнү башка, ичиндегиси башка болуп атат. Ошонун баарын түздөгөнгө мен сизге ийгилик каалайм. Анан эми бул жерде учурдан пайдаланып дагы бир айта кетчү нерсе, спортту бул маданияттан бөлгөнгө эртерээк сиз дагы салым кошушуңуз керек. Маданияттан бөлүп чыкмайын, спорттогу мындай бир ордун жоготууга биз барышыбыз мүмкүн да. Биякта депутаттардын көпчүлүгү да муну колдоп атабыз. Мен ойлойм, биз сиздер тараптан да инициатива кетип, эртелеткенге биз жардам беребиз. Анан эми бул ат майдандар боюнча, ипподром боюнча айтылып кетти. Ушул баягы бүгүнкү күндөгү акыбалы. Мына ушул жерде комитеттер болуп, биз өткөн жума ушу көл жергесине барган учурда дагы ипподромду көрдүк. Сиздин орун басарыңыздар го дейм, Ушу отделден барган, бир атын унутуп атам азыр. Анан көпчүлүк учурда маалыматтары жок. Сүйлөгөндөрү укмуш, бирок ошол маалымат, ошол айыл чарба, ошол асыл тукум, ошол мындай чарбачылык иштерине келгенде түшүнүгү жоктор отурат бүгүнкү күндө. Мен ошон үчүн сизге айтар элем, каалар элем, ушул баягы түшүнүгү бар адамдарды ошол жерге алып барып, ошол жерде тиги иш планын түзүп, ошол жерде мына директору жүрөт ыйлап, момча миллион карызбыз, эчтеке бизге мындай бир содержанияга эчтеке келбейт деп, эми зданияны кычыратып салдык. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө сырты жалтырак, ичи калтырак болуп атат да. Ошон үчүн ошону жогору жактагы биздин бийлик өкүлдөрүнө жеткизип, президентке чейин жеткизип, мындай бир ошону кармап калуу, иштетип калуу, жөн эле салдык бүттү калбастан мындай бир сизден жаңы инициативаларды күтөт элек. Биз колдоого алабыз, колдоп беребиз. Анан ошол эле мезгилде дагы бир айта кетчү нерсе, ошол ипподромду эле биз карап атабыз, бирок ипподромдун артында ошол жана асыл тукум чарбачылыгы, ошол жерлери, алма багы боз теридеги эмне деген канчалаган гектарлар өз баарыңыздар эле билет болсоңор кетчи, Гессеңирге жетпей эки тарабында бүт ушул конзаводко тиешелүү жерлер. Ошол эле Семеновка, Григорьевка айылдарында жерлер бар. Бүгүнкү күндө максаттык багыты кандай колдонулуп атат, ошонун келечеги кандай болуп атат. Ошол жердеги жана кашары, хутордун үстүндө кашары бар. Ошонун баарын мен сизге сунушум, ушуну барып жеринде көрүңүз. Колдон келсе айтып койсоңуз, мен деле чогуу барайын сиз менен. Чогуу барып көрүп, ушуну бир жыйынтыкка келсек деген мен сизге сунушум. Ушул дегеле жалгыз эле ипподром эмес, ипподромдун ар жагында Көмүскөдө дагы чоң мындай бир чарбачылык иштери бар. Ошон үчүн жанагы бизге ошондо доклад берген директордун иш планын колдоп, ошол жердеги көйгөйлөрдү сиз карап берсеңиз деген, сунуштарыңызды берсеңиз, биз өткөндө чечимге киргизбиз, бир айдын жыйынтыгы менен ушул сунуштарды күтөбүз деп. Ошонго чейин дагы бир выездной болуп көрүп туруп, может сиз жеринде көрсөңүз, кичине көз карашыңыз өзгөрөт беле деген менин оюм.
Рахмат, Аманкан Батырбекович. Протоколға кіріс берсеңіз шunu. Да, рахмат. Айбектин Сылгыч, Ысыкөл стадионунун канча гектар жери бар азыр? Ысыкөл стадиону Чолпонатадагы. Ат майдан боюнча. жалпы аянты 373 гектар, анын ичинен 146 гектар жер аянты түшүм айдоо, 152 гектар жери көп жылдык чөптөр, 75 гектар алма багы, Бостери айыл аймагында 109 гектар айдоо аянты бар, Садыр айыл аймагында 152 гектар айдоо аянты, Семеновка айыл аймагында 37 гектар айдоо аянты, айланпанын узундугу 1800 метр, трибунанын орундугу 10 Жок, болду. Ошону эле жетет. Өзүңүздөр уктуңуздар, урматтуу биздин депутаттар. 600 гектарга жакын жериңер барбы? Жок, 373. Силер общий баарын эсептегиле да, бүт баарын тең азыр. Алма аянтыңар эле 75 гектарда атасыз, туурабы? Ооба. Бүгүнкү күндө карызыңар 24 миллион экен. Кантип алып жумуш алып кетип атасыңар? 1 гектар жерден канча пайда тапса болмок эле алмадан? 75 гектарды эме үстүнө коелучу, 75 миллион 1 гектар 1 миллион алсаңар деле табылды. 1 миллион деп айтпай эле коеюн, башкача эле айтайын. 100 миңден эле айтайын. Анан кантип силер 24 миллион газга кирип кеттиңер? Бул жагын тактайбыз. Эми ошол маселенин баары чыгып атат. Биз баягы Максатбек Алышбеков барып ипподромду көрдүк, биздин көчмө жыйында биздин комитет барып көрдү. Астынын баары бузулуп атыптыр. Муну астыга алып бир менеджерский жумуш болуш керек да негизичи. Жериңер турат ошол жерде, малыңар турат. Канча малыңар бар азыр? Малыңар да бар ал жерде. Уюңар бар, коюңар бар ал жерде. Баланста турат да силерде азыр. Барбы маалыматыңыз? Малдар боюнча маалыматым жок экен, тактайм. Ал жерде биз директорлор менен жолугуп атып, малыңар да бар ал жерде. Бул эми Чолпонатта ипподромо бизге түзмө-түз баш ийбейт. Бул бизге карабайт да. Бул жагын мен маалым Госпредприятие болуп бөлүнгөн, кантип силерге кирбейт? Силер жооп берип атасыңар да. Силер Минкультуранын жазган катыңар менен баланстан баланска силерге өткөзүп берилген. Бүгүнкү күндө силердин балансыңар да турат. Анан кантип силерге баш ийбейт? Госимущество. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Бүгүнкү күндө бул мамлекеттик ишкана катарында иштейт, ишин алып келет. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык баягы жылкы баласы бар. Андан тышкары койдон бир 500 башка жетпеген бир 458 баш кой малы бар. Канизовду айткан жоксуңбу сен? Жок, ошо биздин ипподромду айтып атам. Ысыкөл Чолпонатадагы ипподромубуз. Жок, ошол канизавод, мурда канизавод болчу 54-чү. Биз баягы катын окудук, министрим финансов кат жазыптыр. Банкрот объявить эткиле деп турупчу. Бүгүн силердин карамаңарда турабы анда фуги? Жок, бул саясаттын ошо биздин жанагы маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин карамагында. Бул баягы мамлекеттик ишкана катары болгондон кийин бизден жанагы өзүнүн бюджетин, башка маселесин бекитип берүү маселеси эле өтөт. Бирок саясатын бүгүнкү күндө толук кандуу ошо маданият министрлиги жүргүзөт. Орун басар айзоппой, бизге карабайт деп оппой азыр. Департамент, спорт департаментине карабайт, маданият министрлигине карайт да. Бул жерде дагы мен дагы чала бала түшүнүксүз болуп атат. Бул жагын мен тактап туруп, анан кагаз жүзүндө баарына жооп беребиз. Нурназирович, бул эми бул маселени караганда ипподром менен бүгүн атайын чакырды элек, урматтуу чакырылгандар. Бүгүнкү күндө ипподромдун ал акыбалы аябай начар. Андан тышкары карызы 24 миллион экен. Бүгүнкү күндө ошол жарымы баягы директори жооп берди, жарымы пене болуп кетиптир.
Бул эми 3 yıl министрликтин чече турган маселеси болчу. Мамлекетте чечип койсок болот эле да. Бүгүнкү күнү карызыңар көбөйүп атат, аябай. Айлыгыңар төлөнбөй атат. Ремонтка акчаңар бөлүнбөй атат. Эми жакшы салынган ипподромду жок кылып коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн биз баягы көчмө жыйын кылып жеринен көрүп келдик. Bir айдын ичинде карайбыз. Айбектин чыгышы дайынданып бул боюнча ошо министрлик менен жакшылап келиңиз. Мен көчө министриңер менен да жолугуп сүйлөштүм. Если мына сиз айтып атасыз, каракол, стадиондордун баары бизге керек деп атасыңар. Бирок керек болгон менен бир тиын акча бөлбөй атасыңар да. А жергиликтүү бийлик биз алып ошону иштетели, акчабыз бар деп атат. Ага биз бербей атабыз. Бул маселенин саясаты мына урматтуу депутаттар туура айтып атат. Саясатын чечип так ордуна коюп коюш керек. Бул иштеш керек. Гектарлаган жерлер менен ошондой стадион менен салынган биз билгенден эмен точно суммасын өткөн Ысык көлүнүн ипподромуна 1,5 миллиард акча бөлүнбөдү беле. Убагында. Эми ошонун баарын салып алып казыр өлтүрөбүз байра. Сырттан келген туристтер таң калат, сырттан көрүп алып. Аябай мына Кыргызстанда жакшы экен, стадиону сонун экен деп атат. Бирок ичинде көрүшүбүз керек да биз маселени. Муну эми чечишибиз керек ошон сұрачы боюнча. Урматтуу депутаттар, биз бул боюнча чечим кабыл алганбыз. Аталган осы кызгын айчырамыздын маалыматын эске алып, андан кийин могуреки алып токтомду көзөмөлдөн алып салуу боюнча. Добушка кое берейинби? Барбы суроолор дагы? Дальше, Вообще, дүйнө жүзүндө асыл тукум аттар, ипподром бул аябай выгодный бизнес, да? Муну просто аябай прибыльный бизнес. Анан бул ипподромдор эмелер бай кишилердин ошолго специальный инвестиция кылат, чтобы өзүнүн капиталын сактап көбөйтүш үчүн. Мына раритетный машиналарга инвестиция кылгандай эле, ушул ат майдандарга, асыл тукум аттарга инвестиция кылат да, себебен жылдан жылга алардын баасы только өсөт. Ошондуктан бир вклад кылса, ошонун баасы өткөн сайын булардын капиталдан көбөйөт да. Анан негизинен бул мына эмеде вот булардын мына мен культура айтып аткан бул мындай бала бакчадагы сөз да. Себеби деген жерди иштетип, анан кийин наркыларды эме кылып турган ошол жерден түшкөн нерсени бияка иштетем деген болбогон нерсе. Себеби деген ат майданы аябай көп эмени талап кылат, акчаны. Бул жөн эле болбогон нерсе да. Булардын кызыкканы эле 600 гектардан ашык жери бар. Багы бар, мал бар. Ошол мындайча айтканда коллективге жетет да ошол. Жеп ичип отурганга, эрмектеп отурганга. Понимаете? Анан ат майдандын эмеси эгер саясатты эгер государственный уровенде жүргүзө турган болсо, ал дүйнөлүк тотализатор менен байланыштуу да. Дүйнөлүк тотализатор, себебен ал тотализатор круглый сутки иштейт. Тиги мисалы Сингапурда болсо, эртесиге майорге келгиче они должны могу жерге келсе Бишкекте боло турган болсо, алар самолеттор менен учуп келип катышат. Ошентип могу тегеренип катышып жүрөттөр да алар жана эмелерге. Жана тотализаторлорго. Ошол жагынан эгер булар ошол деңгээлде иштей алабы булар? Ошондой кеп да. А болбосо жөн эле акчасы бар эле бир эмеге бериш керек дагы. Ошол содержать этип, жок дегенде ошону чөктүрбөй, буздурбай кармап турат да. Ошол жерлерди пайдаланып эме кылып туруп. Ошондуктан бул жерде жогору деңгээлде иштеш керек да, булардын программасы да жок, эчтекеси жок да. Вообще идея да жок. Карабайсыңар. Анан булардын мышлениясын, мындай ой жүгүртүү деңгээли ошол айыл өкмөттүн деңгээлден жогору эмес да. Манантип туруп жерди иштетип, манандай кылып багабыз деп. Ал андай чоң эмени объекти содержать этиш аябай кыйын. Ошондуктан либо они должны вот ушул деңгээлге чыгарыш керек, ушул идея менен инвестор табылып, буга окшогон нерселерге инвестор табылат. Табылат обязательно. Эгер тууру эме болуп саясат кылып жүргүзсө. Рахмат. Урматтуу чакырылгандар, негизи Сулавча туура айтып атат. Өзүңөр айтып атасыңар, 141 асыл тукум жылкы чарбабыз бар деп атасыңар. Бирок Ысык көл ипподрому иштебей турат. Бул биринчиси. Экинчиси туризм жагынан берилген. Ушу стадионду бирге туризм менен чогуу иштеткиле деп Ысык көл областта деп. Ал жагынан жумуш алып барылган жок. Стадион качан иштеп атат? 9 майда бир иштейт.
президенттин кубун аккарганда бир иштейт, анан день независимости бир иштейт да, калган убакта жөн эле турат. Ошон үчүн Минкультура бул маселе боюнча карап саясатын алып барышыңар керек негизи. Ал сайын иштечүсү керек да. Госпредприятие кылып чыгарып койду, өзүңөр бакылап атасыңар, кызыкканыңар эле мына ушулар туура айтып атат. Жана жер менен эле малга кызыгасыңар да, стадионду унутуп калып атасыңар. Жергиликтүү бийлик менен Кабмин менен мындай биргелиштүү иш алып баргыла. Урматтуу президенттин өкүлү бул боюнча сабап туруп Кабминден чечим кабыл алгыла. Мintпесеңер биз ал жакшы алган ат майданын өлтүрүп алабыз. Муну көңүлгө алып койгула. Да, Болазарович. Миллиардтаган сомдорду короттук да. Бул өтө уникалдуу, дагы бир жолу айтам. Канча миллиардтаган сом коротулган. Эртең муну бизде эч ким кечирбейт. Чолпон Атадагы стадион Орто Азиядагы уникалдуу француз технологиясы менен салынган уникалдуу аябай сонун ипподром, ат майданы. Эгер биз аны талкалап алсак, анда бизди эч качан кечирбейт. Ага элдин, биздин миллиардтаган сомубуз кеткен. Тез аранын ичинде концепциясы менен программасы иштеп чыгып, кандай кылабыз, эмне кылабыз? Ошону 24 саат 4 сезон иштегендей кылган акыбалга алып келиш керек. Ал жердеги деңгээли, ал жетпейт ал деңгээли. Мисалы, башка өлкөлөрдөгүнү азыр карап атабыз, көрүп атабыз, чогуу иштешибиз керек да. Казакстандан келет аттандар, Кыргызстандагы туурабы максат? Киргизбек. Орто Азияда жок андай. Ушуну кантип иштете албай атабыз? 141 асыл тукум заводу бар дейбиз Кыргызстанда. Ошонун баарын ошол жерге алып келип, жакшынакай сонун сарайларды салып, иреттеп бир концепция жаңылатышыбыз керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуга бир көңүл буруп койсоңуз. Бекер бөөдө жерден ошончо акчаны бир жөн эле сапырып ийген атабыз да. Рахмат. Да, Жаде Султанович. Мен могу Фугин эмеге айтат элем да. Силер деген могу ГПларды өткөндө бир программа келген да, частный адамдарга башкаруу боюнчачы, башкаруу саясатын өзгөртүп, мен мындай частный эмелерге колго берсеңер да болбойбу? ГЧПК. Ошол бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча бул ошол эле ат майданы боюнча бүгүнкү күндө жанагы биздин Кыргыз туризм жана жаңы бизде акционердик коом ачылбадыбы? Ошону менен баягы бүгүнкү күндө акча маселесин да каралуу боюнча иш жүрүп атат. Ал боюнча да ошо бөлүп берүү боюнча андан тышкары дагы ошо өзүнчө бөлүп чыгып жанагы ГЧП маселеси менен деген да бир эки долбоор менен азыр иш жүрүп атат. Мен ойлоп атам ошонун бир жыйынтыгы чыкса анан кийин бир жакшы бир жолго түшөт го деп. Ошо башкаруу системасын ошентип өткөндө келген да, ошондой бир программаны алып келип атабыз. Биз ошол убыткада кетип аткан ГПлардын бардыгын тең биз эмеге частныйчыларга өткөзүп берели деп аткан да. Ошону ошондой кылып өткөзүп берип койсоңор кичине мындай жеке жактар жакшыраак карайбы дейм да, мамлекетке карагандачы деген ой. Эми сатып ийбесин, бирок башкаруу системасын берсин. Албетте. Канча бир жылга, бир арендага 40 жылга, 20 жылга, 25 жылга мындай жок дегенде мындай сактап калабыз да, бир аз болсо да. Бул боюнча ошо комиссия түзүлгөн. Эгер бюджетте акча тартылыш болуп атса, мамлекетте акча жок болуп аткан болсо, ошондой жолго барыш керек. Коркпой үрпөстөн элечи. 20-25 жылга бериш керек. Ушуну иштетишсин, карасын, мамлекеттик иш-чаралар болгондо ошону соглашенияга жазып койсун, чоң чыраны алып барабыз. Анан дагы бир нерсе кошумча, бул ипподром ушуну менен байланыштуу нерселер, бул часть эме да, чоң туристический индустриянын бир чети да. Ошондуктан мен ойлойм, булар жанагы азыр фонд развития туризма түзүлбөдү беле. Ошолор менен иштесеңер жакшы болот дейм. Ошолор ошол деңгээлге чыгарат деп ойлойм да, комплексный кылып. Аманкай Отурович, Улсатбай, бир эле сөз. Жогоруда айтылып кетпеди, 141 асыл тукум чарбалары бар депчи. Бир айдан кийинкисин уккан атпайбыз кайра комитеттечи. Ошол Чолпон ата боюнча. Ошого мен сунушум, ошол жалпы 141 асыл тукум чарбалары боюнча деги эле жалпы биздеги ипподромдордун акыбалы боюнча общий эле бир карабайлыбы?
мына азыр болуп атат, мына Таластын дагы маселеси, Талас шаарындагы ипподром боюнча да маселе абдан чоңдоп атат, ооруп атат. Ушул баягы 141'de жалпы эле асыл тукум чарбалар ипподромдор боюнча акыбалын бир айдан кийинкиге ушул менен киргизсек кандай дейсиздер? Урматтуу министрдин орун басчысы Айбек Тынччылыкович, жазып алгыла, урматтуу отдел азыр протоколдук тапшырманын баарын жазып алгыла, ушу бир айдын ичинде карайбыз деген чечим чыгарганбыз, ушул маселени менен баарын карап чыгабыз. 141 бул жалпы асыл тукум статус алган чарбалар, анын ичинен 35'i гана жылкы чарба. Анын ичинде уй чарба, кой чарба, башкалар 35'in ошо жылкысы боюнча. 35'i гана 141 Жок, жалпы. мындай да. Ким болду? Мыктыбек. Калганда. 35'in эле керек, калганы кереги жок деген мааниде айтып атасыңарбы? Калганы уй чарба бар. Уй чарба да биздин асыл тукум чарбаларына кереби? Анан эмне деген маселе бул? Мен түшүнгөн жокмун. 35'in карайлы калганын кереги жок же менчиктештирилип же сатып ийдиңер белем эмне мисалы? Жок, бул жерде анан эмне анда 141'in баарын караш керек болбойт анда. 140'тын көбү деген жеке жактардыкы да бар болуп атпайбы? Бул жакта силер мамлекеттик эме асыл тукум чарбаларды эле айткылачы, силерге именно силердин карамаңарда турган. Мамлекеттик чарбалардын 4-өсүндө гана статусу бар. 4 эле статус бар, мамлекеттик. А калган 141 бул жеке чарбалар. Алар жеке чарба, алардыкы биз кантип алар аралаша албайбыз. Биз сураган жерибиз жок. Биз ошо мамлекеттик деп атабыз. Мамлекеттик 141 деп атпайсыңар мамлекеттик. Бул асыл тукум статус алган чарбалар 141. Анын ичинен 35'i гана жылкы чарба. А калгандары уй. Силер мамлекеттикин айткылачы, ошо Минсельхозго караган. Мамлекеттики бир эле жылкы чарба бар Таласта. Канча асыл тукум чарбаңар бар? Ошону эле айткылачы силер. Таласта Госплемзавод жылкы статус алган, а калгандар жылкы чарбалар мамлекеттик эмес. Бир эле жылкы чарба Талас. Бул эмне анда 54-чү асыл тукум жылкы чарбасы бул кимдик анда? Жок, 54 дейличи. Бөлбү каяк? Жок, жок ошо. Биз статус алгандарын айтып атабыз. Асыл тукум статус алган боюнча мен түшүндүрүп атам да. Бул өкмөттүн токтому менен 592 токтом менен 31-октябрда токтом чыккан, ошол жерде 141 гана асыл тукум чарба статус алып атат. Анын ичинде бир гана Госплемзавод Талас, ошол эле бар. Мамандык, эменики мамлекеттик. Мамлекеттик. А калгандар Ысык районундагы 54 кимдики? Мамлекеттики, бирок ал статус алган жок, асыл тукум статус деп. Жок, мындай силер такыр чакчы элекке салып салбадыңарбы? Асыл тукум статусун Таластык алыптыр болуптур. Анда Чолпонтаныкы менчик да турабы? Менчик. Тура, менчик. Ошондой мааниде айтып атпайсыңар? Мен силердин соңорго жараша. Ал госпредприятие. Жообуна жараша айтып атам да, ал менчик банда. Мен сизге ошол токтомдо көрсөтүлгөн перечинди айтып атам. Жок, токтом ай. Урматтуу токтоткула. Каяктагы нерсени жооп берем деп атып, азыр ызычуу салып атасыңар. Отдел, комитеттин отделы тапшырманы алгыла, бир айдын ичинде кайра чогулабыз дегенбиз. Мына бул боюнча полностью жана бүгүнкү биздин депутаттардын берген сунушун баарын жазып алгыла дагы, ошол саясат менен бүт жетекчилер ушул жерге чакырып, керек болсо ушу биринчи жетекчилерди чакыртып ушул жерден маалыматты алалы. Мен сразу мына суранып кетейин, урматтуу Минкультуранын орун басары, министриңер өзү келсин. Siz sport jağın teylodası özüngör gelile, gerekli üçün bağır ten gelsin. Anan Fugi'nin kızmatkerleri, sizlerin de prisatlinger gelsin, usul bu жерде госпиталь тырбончук чоң маселе болот, ошонун баарын бирге чыгаралы. Маса Калаш Бейсиден келип, мына сунуш келип түштү, бүт Кыргызстан боюнча бир карап чыгалды атат маселенин баарын, стадиондор боюнча. Бир карап чечим кабыл алып, ушул жерден бир чечимди анын аткарышын астыга алып кетели. Саясатын ушул жерде чечип алалы деген маселе. Урматтуу депутаттар, чечимди мен добуш коем, көзөмөлдөн алып коюп ончо. Добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат, жыйын аяктады.